Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы Оштомун. Оштун Каратай деген жериндемин. Бул жер монтип контейнерлер, жүк ташуучу машиналар чогула турган жер. Бул баягы Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы Ошко кире бериштеги астана ушул жер. Стоянка деп койсо болот, питак деп койсо болот, ушундай жер. Анан бул жерге азыр Кыргызстандын жүк ташуучулары чогулушкан. Алардын ошол бир нече проблемасы бар экен. Ал проблемасы ошол мындай эл аралык деңгээлдеги проблема экен. Бирок аны биздин транспорт министрлиги чечип кое турган нерсе дейт. Эгерде муну чечпей турган болсо, Кыргызстандын айдоочулары өзүнүн нанын алдырат, Кыргызстандын позициясы жоголот. Ортодо Кыргызстандын нанын кошуна мамлекеттердин айдоочулары жеп кетип атат. Биз нансыз калып атабыз, Кыргызстан утулуп атат деген маселени айтып атышат. Азыр ошого деп мына жакта ушунча баягы биз жумушубуз азайып кетти, жүк азайып кетти деген азыр айдоочулар чогулган бул жерде. Кытайдан жүк алдыруунун коопсуз жана ишенимдүү жолу бар. Ал Goldmark компаниясы. Бул компанияны кыргызстандык ишкерлер Токтобек жана Сапарбек Акматовдор 2009-жылы түптөшкөн. Компания 15 жылдан бери байланыштарын чыңдап, бай тажрыйба топтогон, кенен кампаларды камдаган, миңдеген кардарлардын ыраазычылыгын арзыган. Goldmark жүктөрдүн Кытайдан Кыргызстанга бат жана бүтүнкелерин өз кепилдигине алат. Эгер зарылчылык болсо, Goldmark Кытайдан алган товарыңыздын сапатын текшерүүгө жана баалашууга да жардам берет. Жүктүн көлөмүнө чектөө жок. Түрүнө жараша товарды бажыдан тазалап берет. Кыскасы сизди бажыдагы кагаз түйшүгү менен кыйнабайт. Салам алейкум. Өзүңүз эми тактап жакшылап айтып бериңчи. Ишкерлерди сүрүшөбү же бул жерде эле? Бул айырмасы жок. Мына элдин алдында айтып берсеңиз деле боло берет. Сиз жерде эле мындай. Отуруп аласызбы? Силерге кайрылуу эмеси бизден бир 2017-жылы, анан 18-жылы биз Өзбекстанга коридор бергенбиз. Кыргызстан, Өзбекстан көп жылдан бери Кыргызстандан мындайча тагыраак айтканда 11-жылдан бери Өзбекстан бизден коридор сурап келген. Кыргызстан бербей келген коридордучу. Анан 2017-жылы соглашение болот. Кыргызстан 3 тараптуу соглашение менен гана коридор беребиз деп Кытайга Кытай мамлекетине коридор беребиз деп коридор берет. Өзбекстандын бирден бир максаты Кытайдан өз мамлекетине товар ташып алуу болгон. Анан ошол эле убакта транспорттагы кошо каттайтыган кылып, каттам жүргүзүп аткан кылып соглашение түзүлгөн. Ошону коридор берердин астында 2017-жылы 1996-жылкы Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы соглашенияларды оңдо түздө болгон. Токтоң, азыр мындай, ал өтө сиз баягы акылдуу сүйлөп атасыз да, мен аны түшүнбөйм. Эл дагы түшүнбөйт. Жөнөкөйрөөк кылып айтып бериңиле, азыр эмне проблема болуп атат? Азыр сиздер Проблема азыр мен ошого келетам да. Жок, ага анан барбайлыбы? Азыр мисалы сиздер жүксүз калып атасыздарбы? Же сиздер нансыз калып атасыздарбы? Биз ошо жүксүз калуу коркунучтун алдында турабыз. То есть кантип? Мына ошол соглашениеде 3 тараптуу соглашение болгон да. Анан могу дазол деген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан соглашение. Ошол 3 тараптуу макулдашуу? 3 өлкө бири-бирине каттам боюнча, жүк ташуу боюнча, оор жүктөлөрдү ташуу боюнча ушундай соглашение түзгөн. Ошол жерде соглашениянын немесинде бизге Кыргызстан мынандай бланка менен. Бул бланка дазол деп коет. Кыргызчасы уруксат кагаз. Ушул уруксат кагаздын негизинде гана бир өлкөдөн бир өлкөгө каттайсыңар деп келишим түзүлгөн. Себеп бул келишимде муну киргизгендин себеби ар бир мамлекет өз айдоочуларынын жумуш ордун сактап калуу максатында коюлат. Ошон үчүн уруксат кагаз берилет. Себеби ар бир мамлекет өз ата мекендик айдоочуларынын жумуш ордун кызыкчылыгын сактап калыш үчүн ушул менен определить этилет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде соглашениеда 2018-жылкы соглашениеда Минтрансдардын соглашениеда биз 500 эле үштүктөн алмашканбыз. Соглашение 500 үштүккө коюлган. Санга бул токтоң, мен түшүнбөй калдым. Азыр Кытайдын, Кыргызстандын, Өзбекстандын транспорт министрликтери биригип, анан жүк ташуу боюнча бир регламент түзүшкөн, туурабы? Ошол регламенттин негизинде алганда
бул ар бир өлкөгө бири-бирине киргенgeби же бир айдын ичинде же бир жылдын ичинде канча машина же канча жылына сүйлөшүлөт. жылына дейли? Бир жылга сүйлөшөт. Келиш соглашение көп жылдык боло берет, бирок жылына аны өзгөртүп алмашуу бланкалар жылына болуп турат. Мынандайча. Дозордун саны боюнча айтасызбы? Саны боюнча айттым. Ушул уруксат кагаздардын саны боюнча. Ошондо биз 500дү Өзбекстан 500дү, Кытай 500дү рейс кылыш керек деп туруп кол коюшканбыз. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, бөлүктүүлүккө умтулат. Бир эле КАМАЗ же 500 КАМАЗга уруксат берилеби? 500 машинага же 500 рейске, каттамга. 500 машина, 500 бланка менен гана киргенге уруксат. То есть ошондо азыр мисалы 500 каттамды Кытай кылыш керек. 500 каттамды Кыргызстан кылыш керек. 500 каттамды Өзбекстан кылыш керек. Азыр кандай болду? Азыр бүгүнкү күндө рейстин саны көбөйгөнүнө байланыштуу бир пунктти киргизип койгондо санын көбөйтсө болот депчи, кошумча берилип турса болот деп 5000 алмашканбыз. 5000'di Өзбекстанга, 5000'di Кыргызстанга, 5000'di Кытай мамлекетине. Бүгүнкү күндө бизде 4000 дозол иштетилбей турат азыр. Биз рейс кылып бүтө элекпиз 4000'di, 5000'di. Өзбекстан 5000'di бүтүрдү. Муну бланканы иштетип бүтүштү. Кытайда бүтө элек. Кытайда рейс кылып бүтө элек. 3 өлкөнүкүн. Анан бул мыйзам боюнча, соглашениянын тартиби боюнча бул паритетти кармаш керек. Себеби биз дагы 5000'di кылып бүткөндөн кийин гана алмашуу болуш керек. Биздики бүтпөй туруп эле азыр Өзбекстанга бүгүнкү күндө дагы 5000'di берип 10.000'чисин берип атат. Мындайча айтканда бул 2 жылдын эсебинен 15'чисин берип 15.000'di берип атат. Буга чейин 5.000 бир алмашкан, андан кийин дагы 5.000 алмашты. Кийинки 5.000'ибиз биздики түгөй элек, экинчи 5.000'ибиз. Азыр 3-чү 5.000'di түгөй элек туруп Өзбектики экинчи 5.000'и түгөп койгондан кийин 3-чү 5.000'di берип атат. То есть мындай жөнөкөйлөштүрүп айтканда, азыр мисалы алдыңыздарга тамак келди. Бардыгыңыздарга бир порциядан тамак берилиш керек. Бардыгыңыздар бирдей жеп бүткөндөн кийин экинчи порция тамак берилиш керек үчөөңүздөргө бирдей. Анан аны дагы жеп бүтсөңүздөр, үчөө бирдей жеп бүтсө, анан үчүнчүсүн бериш керек. Азыр ошондо Кыргызстан биринчи тамагын жеп бүттү. Экинчисин жеп бүтө элек. Экинчисин жеп бүтө элек. Кытай дагы биринчисин жеп бүттү. Жеп бүтү, экинчисин жеп бүтө элек. Демек азыр Кытай менен Кыргызстан бирдей абалда турат. Бирдей абалда турат. Өзбекстан 2 порцияны тең жеп бүттү. Үчүнчү порцияны. Үчүнчүсүн сурап атат. Ошо маселе ошондойбу? Кытай биринчисин жеп бүтө элек. Эми ошондой болуп атат азыр маселе. Анан бул бланканын кызматы ошону паритетти кармап, жумуш орду сактап калатыган кагаз. Биздики азыр биз жумушту аткара эле кайра өзбектерге жумушун көбөйтүп, мындайча айтканда биз 10.000 рейсти кылып бүтө элекпиз. Өзбектер уже 15.000 рейсин алып атат. Өзбекстанда бул ким уруксат берип атат? Буга эми биздин Минтранстагы мынау тышкы иштер боюнча иш алып бараткан отделдин башчылары алмашып атат. Бул Минтранстан кетип атат. Айып. Өкмөттүн соглашениясы турат. Бул 18-жылы буну келишим түзүп атабыз да. Өкмөт 17-жылы декабрда бир ай алдын барып компетенттүү органдар ченем менен 2-3 тарап бирдей укукта иш алып барылсын, ушундай бланканын негизинде жумуш алып барсын деп өкмөт алдын ала Минтранска жол ачып берип атат. Эли өзүнүн айдоочуларынын укугун коргоп алсын деп. Кыргыз өкмөтү. Кыргыз өкмөтүнүн соглашениясында ошентип көрсөтүп атат. Бирок Минтранс өзү биленди кылып азыркы күндө ошону мындай толук кандуу аткарбай атат. То есть азыр Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп бере албай атат деп атасызбы? Кыргызстандык айдоочулардын кызыкчылыгын коргоп бере албай атат. Азыр бүгүнкү күндө биз 10.000 рейсти кылып бүтө элекпиз. Бирок өзбекстандыктарга 15.000-чи бланканы берип койду. Уруксат кагазды. Уже ал деген нерсе уже бизден 5.000 рейс ашча кылып атат деген сөз. Эгерде биздики түгөгөндөн кийин берсе болот.
Биздики түгөй элек, биз рейс кылып бүтө элекпиз. Алар өздөрү эле кылып атат. Себеби неге алар көп кылып коюп атат? Себеби жүк Өзбекстан получатель. Отправитель Кытай. Жүктүн мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда жүктүн кожоюндору болуп калат да. Биз бирөө сатканга кызыктар, бирөө алганга кызыктар. Биз болгону 270 километр жолго деле эгедарбыз. 270 километр жолго эгедарбыз. Башка эчтекебиз жок. Ошол 270 километр өткөргөндүгүбүз үчүн биз ушу бланканы жасаган биздин өкмөт. Минтранс давайте биз жолубузду берип атабыз, коридор берип атабыз буларга. Бергенден кийин давайте ошолор менен биздин шопурлар тең атат, кошо тең мейли биз ашча иштебейли, тең ата иштелсин деген максатта мына бланканы жасашкан. Бүгүнкү күндө ушуну жасап, ушуну негизде иштеш керек. Бунусу аз келгенсип мына 3 өлкөдөн 3 өлкөгө деген бланкасы бар. Бул бизден жүк алып туруп 3 өлкөгө кетет анда сол. Мына мисалда Өзбек биринчи өлкө болот. Экинчи өлкө биз болобуз. Бизден жүк алып туруп, анан 3 өлкө Россиябы, же Кытайбы, же башка өлкө ошого алып кететиган да жол. Бул. Анан же болбосо Өзбек Россиядан Кыргызстанга жүк алып кетсе болот бул менен. Анан бүгүнкү күндө ушуну мына жерде транзитте турбайбы? Крест коюп турат. Мына транзитте крест коюп турат. Ушу транзит деген жер жабык турат. Транзит өткөнгө болбойт деп. Мына жабык. Мына 3 өлкөдөн 3 өлкөгө деген ачык турат. Эки өлкөнүн ортосу жабык турат. Ошондо ушу менен биздин границадан азыр өтүп кетип атат. Бул да мыйзам бузуу. Муну дагы Минтранстын кайдыгер карап атканы болуп калып атат. Дагычы. Биз эгерде мына соглашениябыз жок болгондо, анда биз мунаны ачып бергенге туура келет буларга. Биз ошон үчүн анда каалагандай каттаса болот өзбекстандыктар. Же ачып бериш керек, же мунаны туштурууга кармаш керек дагы, андан кеңири жол беришибиз керек да буларга, өзбекстандыктарга. Муну болгондуктан бул транзит Кытайга иштебейт. Себеби биз муну берип койгонбуз транзитный Кыргызстан. Бул бир деле беребиз да. Эки вариант менен берилбейт эч качан. Бир эле вариант менен берилет. Ошон үчүн азыр муну дагы Өзбекстан иштеп атат. Бизде ушуну дагы контролдоп, жок, бул дозол менен сен кире албайсың. Мүмкүн эмес, сен могу дозол менен кел деп айткан служба болбой атат. Мунун өзүнүн биротоло жок кылып салсан эмне болот? Жок, бунун дагы өзүнүн кызматы бар да. Бул 3 өлкөдөн, мисалы Россиядан өзбекстандык машине Кыргызстанга жүк алып келе алат. Бизге уруксат берип атабыз, бизге жүк ташый бер деп. Алар деле бизге уруксат берет. Биз дагы Россиядан ушундай бланкасы бар алмашабыз. Биз дагы Өзбекстанга жүк апарабыз. Россиядан, Казакстандан, башка өлкөлөрдөн. Биринчи өлкө биз болсок, экинчи өлкөдөн жүк алып туруп, үчүнчү өлкөгө апарабыз деген кагаз да бул. Ошондой бланка. Бунун өзүнүн кызматы бар. Бунун өзүнүн кызматы бар. Бул бизге коридорный дозол. Бул өзбекстандыктар кирип жүк алып чыгып кеткиле деген кагаз. Бирок ушуну дагы чогуу ташыйлы дегенде 3 өлкө бөлүп алганбыз коридордон. Ушу тең бирдей болуш керек. Бул бирге бир алмашат. Экиге бир болбойт эч качан. Дүйнө жүзүндө практика ушундай. Бирди бересиң, бирди аласың. Бул акчага сатылбайт. Муну эмне биздин транспорт министрлиги ушудан кабары жокпу? Алар деле ошо сиздер окуган китепти алар деле окуса керек. Билет. Биз бүгүнкү күндө мына дозолду 4000 тегерегинде 4000ден ашыгыраак дозолубуз турат. Резерв бизде турат, иштете элекпиз. Биз рейс кыла элекпиз. Бирок бизде бар экенин базада турат. Өзбекстандын да базасында турат. Кыргызстанда 4000 турат, иштете элек деп. Даже Өзбекстан сурабаш керек эле буну. Токто Кыргызстандыкы түгөсүн анан сурайлы деш керек эле. Кыргызстанда турупкан бул эмеде жок болуп калса алмашат. Бар болгон болсо Кыргызстан айтыш керек Өзбекстанга. Жок, биз рейс кылып бүтө элекпиз, иштете элекпиз, силер берген бланканы түгөтө элекпиз. Давай биз түгөтөйлү, анан алмашайлы деш керек. Биздикилер алар сураса эле ме деп берип коюп атат. Мындайча айтканда, силер келип иштей бергиле, кыргызстандыктар иштебей эле койсун. Жолдонбай Өзбекстандын машиналары мындай гуу этип, нары өткөнүн, гуу этип, бери өткөнүн карап отура беребиз. Биз ошого канаат кылабыз деп атабызбы? Кой эсептегенде Өзбекстан менен Кытайдын машинесин эсептеп отура беришибиз керек болуп атат да. Бирок бүгүнкү күндө кыргызстандыктарда мына жерде мурун мейли машина аз дейли. Азыр бүгүнкү күндө бизде
5000ден ашуун оор жүк ташуучу машина Эркештан менен иштеп атат. Бу жерде 3 область. Ош, Баткен, Жалабат 3 область иштеп атат. Бир эме менен 3 областтын жаштары Россиядан келип, бала чакасынын алдына келип, ушул жерде бала чакасын багып атат. Булар мигрант болуп кеткендердин 70% ушул жерде азыр. Ал бир. Анан Кытайдын акчасын, Өзбекстандын акчасын, Өзбекстан же Кытай алып кете турган акчаны ушул биздин ата мекендик айдоочулар жол кирен эсебинен Кыргызстандын ичинде оборот кылып атат. Ошол акча Кыргызстандын ичинде калат. Ошол акча менен биз картошка сатып алабыз, строй материал алабыз, үй салабыз, башка кылып туруп ошол акча биздин ичибизде оборот болот. Ошон үчүн ушундай нерселер менен Кыргызстандын ата мекендин айдоочулардын жумуш ордун сакташ керек. Онтпесе акчаны булар алып чыгып кетет. Ал Өзбекстандыктар Кыргызстанда соода сатык кылбайт. Үйүнө апарат, бала чакасына иштетет. Кытайлыктар өзүнө соода кылат. Биз жөн эле коридор берип 270 километрибизди берип коюп, алардын машинасын эсептеп отургандай коркунуч келе жатат. Мына кайдыгерлик биз алдын ала айтып атабыз. Бул эми башталды. Бул жөн эле кайдыгерликпи же биздин транспорт министрлиги Өзбекстан менен мындай бир коррупцияга барып, анан ушул дозолдорду аларга артыкча берип атканында бир кызыкчылыгы барбы мындай? Ушул жөнүндө чөткө айтып берейинчи. Мында бир адам бар Өзбекстанда, атын Бурхан, фамилиясын билбейм. Ошо Минтранстын эмесинде өкүлү да, короче. Ошол адам иштейт аяктачы. Ал али кыргызстандыкты биздин Минтрансты кадимкидей эле жемелеп алган. Силер бересиңер деп элечи. Эгер бербесеңер силердин правительствого кат жазам. Мынтем антем деп коркутуп алат. Анан биздин Минтранстакылар кандайдыр бир саясаты туура келбей калабы, мен түшүнбөйм. Негедир ошодон коркуп кетет, жогору жактан тил укпайм, башка укпайм деп коркконунан алмаштырып салып атат муну. Бирок мыйзам эң күчтүү да. Мыйзам менен макулдашып, мыйзам менен иштей берсе эч ким аны урушпайт. Бул баякы биздин мурунку өкмөттөрдүн, мурунку жетекчилердин эмеси, психологиясы азыркы кетпей атат да биздин жетекчилерденчи. Азыркы президентибиздин саясаты ошо зор. Мына президентибиз өтө сонун саясат алып кетип атат. Бирок ошо президенттин саясатын эски саясатка чаташтырып алып атышат булар. Азыркы жетекчилер. Азыр президент ички саясатыбызды карагыла деп атат. Келишимдерди мыйзам чегинде иштегиле деп атат. Өзүңөрдүн милдетиңерди так аткаргыла, силердин мышыгыңарды эч ким иштебей атат. Коркпой президентке ачык айтып иштей берсе болот. Только мыйзамды бузбасын, коррупцияны кылбасын. Президент ошону гана талап этип атат. Булар коркуп атат. Кокус мени президент урушуп коебу, иштен алып коебу деп. Бул эски баякы Атамбаевдин заманындагы, Бакиевдин ошол замандагы коркунучта дагы эле чыга албай атат азыркы жетекчилер. Бирок мына жердеги азыр айдоочулар, ушул жерде топтолуп тургандар, булар канча жүк ташыганга потенциалы бар? Азыр мисалы 5000 машина деп атам да, туурабы? 5000 машина бир эле рейстен кылса 5000 болот. То есть азыр бир рейстен кылбаса бул канча убакыттын ичинде? Бул жерде эми бир направление Өзбекстан жөнүндө сөз болуп атат. Кыргызстанга да жүк келет. Анан Тажикстанга барат, анан эме кылат. Ошо менен биздикилер азыр бүгүнкү күндө эгерде азыр мына ашча берди да, биринчи жолу ушундай нарушение кылды Минтранс. Эгерде ушул кайталанып кете берип, мунаны токтотпосо, тез аранын ичинде токтотпосо, мына 5000 машина бир рейстен кыла албай калат. Канча убакыттын ичинде? Ашып кетсе бул жылдын аягына жетпей биз уже токтоп калабыз. Жок, андай боло турган болсо азыр мына балдар азыр бирден да рейс кылбай бир жыл күтүп мына стоянкада жата беришеби? Ошондой болуп калышы да мүмкүн убакыт келип. Азыр эми эптеп бир айда бир рейс эптеп жасап атат. 5000дин баары анан токтоп калып атышат. Жарым-жарты эле 3/1 иштеп атат бирдеме кылып. Ташып атышат. Бирок убакыт келет. Эгерде ушундай коридорду аңырайтып ачып берип койсок, мантип элечи, биздин керегибиз жок. Аларга 270 километр эле жол жетет. Алар өздөрүнүн машинеси бар. Мисалы Өзбекстанда 26000 орто жүк ташуучу машина бар. 26000, бул вообще көп. Кытайда сан жетпейт. Буларда биринчиден товарды берүүчүлөр ал. Алуучулар бул. Бизге импорт жок. Чыгып аткан жүктүн бир 10% гана Кыргызстанга келет, 10-15%. Ошол жерде калат. Калат. Эми секин өсүп атат азыр. Бирок 10-15% бүгүнкү объемдун эсебинен 10-15% бизде калат. Калганы бүт бардыгы транзит Өзбекстанга кетет.
Өзбекстан андан ары реэкспорт кылып атышат алар. Мындайча айтканда Афганистан, Пакистанга чейин. Кыргызстан аткарып аткан жумушту Өзбекстан кылып атат, биз коридор бергенден кийин. Бул Өзбекстандын бюджети үчүн огромный пайда болуп атат. Бул транспортты эске албаганда, Өзбекстандын машинеси каттабаганда, товары өткөндүгү үчүн, булардын товары өткөндүгү үчүн Өзбекстанга өтө огромный пайда болуп атат. Ошол Өзбекстан бүгүнкү күндө жасап аткан жумушту Кыргызстан жасап койсо болмок. Мисалда мурунку бийликтин саясаттары менен ушундай акыбалга келип калганбыз. Эми азыр мына бийликте көп чоң надежда бар бизде, көп ишеним бар. Бул бийлик Кудай буйрса биздин өндүрүштөр өссө, анда биз кошуна мамлекеттерге жалдырбай калабыз да. Бирок ого чейин жылдар бар да. Күндөр бар, ага чейин ушунча адам бала-чага жеш керек. Анан мына машинелерди кредитке алган. Эң арзанын алганы деген эле $25,000, алды $60,000 кредитке алган. Булар айына 70 миң, 80 миң, 100 миң, 150 миң кредит төгүшөт айына. Ал бир, андан тышкары мына дазол 5 миң сом, мына берки Кытайга кетаткан 3 миң сом, бул жол фондуна кетет. Түшкөн акчасы. Анан соляркадан 1 сомдон кетет. Ал биз огромный акча түшүрүп беребиз. Патентибиз 6300 сом рейсине. Бир рейсте биз өкмөткө жол фонду кошуп антип мынтип келгенде 10 миңден ашыгыраак акча түшүрүп берет ар бир айда үчүн. Бир эле рейсте бул страховка мындайларды эске албаганда. Жөн эле тууру мамлекетке пайдасы тийген акча, башка төлөмдөрдөн тышкары мамлекетке түшкөн акча 10 миңден ашат. 12 миңдин тегерегинде примерно. Азыр сизде бир машина бар. Бир машина бар. Анан канча рейс кылып атасыз? Мисалы жыл башынан бери канча жол каттадыңыз? Азыр ушул айына 1 рейстен 2 рейстен кылып атабыз да. Ошол азбы же көппү ал? Аз негизи канча рейс кылганга сиздин дарметиңиз жетет өзү? Эми андай дем албай иштесек 3 рейс, 4 рейс кылсак болот. Жок, дем алып иштесеңиз. Дем алып иштесеңиз 3 рейс кылса болот. Эми мына чек арада туруп калабыз, өчүрт болуп калат, машиналар көп кирип чыккан, Өзбекстанга кирип чыкканда өчүрт болуп калат. Ал жерде туруп калабыз. Эми ар кандай да жүктүн түшүшүнө документ бүтпөй калышы мүмкүн, же бир жүктүн бир документи туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошого караганда 2 рейс кылса болот да. Анан жакшы болуп, документтер өз ордунда болуп, тесте каттасаңыз 3 рейс, 4 рейс кылса болот. Азыр сизге ошол Өзбекстанга жанагы мына дозол Өзбекстанга көп кетип калганы, анан Кыргызстанга азыраак болуп калганы, ошол сезилип атабы сизге? Сезилип атат. Кантип сезилди? Уже башталды, мына өзбек машиналар көбүрөөк жүрө баштады да бул жакачы. Кытайга көбүрөөк кирип, бизге конкурент болуп атат да, мына айткандачы, барып алып өзбекстандыктар мындай. Жок, конкурент болуш керек экен. Азыр шарт боюнча, мына макулдашуу боюнча конкуренция керек экен. Жок, конкуренция болуп атат. Бирок барып алып, бизге мына айтканда жалпак тил менен тоскоол болот да. Биз сүйлөшүп койгон жүктү мисалы үчүн клиент мененчи, жол кыранычы, ал арзаныраак алып коет да, бизге жүк тийбей калат да бизге. Ол жакта Өзбекстандын машиналары Кытайга барган болсо, жүк Өзбекстанга кетет да, бизге жүк бербейт да. Өзбекстан аркылуу сүйлөшүп эле Өзбекстандан барган шоферлор Кытайдан түз өздөрү алып коет да, бизге жүк калбай калат да. Аздап кетет. Ошондуктан эле Дазолдун биз менен бирдей бергендигин талашкандыгыбыз эле ошол. Эгер олорго көп бере берген болсо, бизге бербейт да, ал жакта жүк элчилери Өзбекстандыктар, Өзбекстандын өздөрү машиналары барып алып келе берет. Биз мына жерде Өзбекстандын мынча машинасы өттү, Кытайдын мынча машинасы өттү, о азаматтар жакшы деп атат деп эле карап отурушубуз керек. Ол жакта дагы барып алып карап олтурабыз. Өзбекстан машиналары барат, жүк өздөрүнүкү. Мына ушу машинага жүктө деп чалып коет ол жактан. Ошол машиналар кетет, биз жатакка пул төлөп, ол жерде көп отуруп калабыз. Стоянкага акча төлөйбүз. Тамак жейсиздер. Машинага жаткызбайт ол жерде. Гостиницага жатыш керек. Кытайдын гостиницасына акча төлөйсүздөр. Ана 3 тараптуу дозолду тегиз берсе, ошондо тегиз иш болмок. Анан бизге биздики түгөн эле Өзбекстанга берип коюп атат. Ошондуктан олар көп иштеп койтат да бизденчи. Сизде кандай болду?
Bizde деле ушул элдин көйгөйү кандай болсо ошондой эле бизге деле ошондой эле көйгөй. Биз оякка барып алып, оякта жатабыз. Мисалга кээ бирибиз 10 күн жатып атат, 15 күн жатып атат. Жок эле дегенде бир $400 акчаң кетет. Оякта 10 күн жатып калсаң, $400 расходуң кетет. Жатакка бересиң, Кытайдын жолуна бересиң. Барып алып жатабыз. Бул жакка келип, ояктан мисалга ошо жүктүн ээлери өзбек болгон үчүн баардык эле шопурлар түз эле прямой сүйлөшөт экен дагы. Алып кетип калат экен, биз стоянкада жатып берет экенбиз, эчтекени билбей элечи. Лобендер келет, мисалы Кытайда лобен деп коет, баягы жүк бергендерди. Алар келет, сага мындай ценаны билиш үчүн эле канча болуп атат. Ценаны билиш үчүн келет дагы, болду кетип кала берет экен кайрачы. Биз ошол жерде жатып берет экенбиз. Күнүгө тамак төлөйсүң. Бир тамагың 30 юан болсо, 3 тамак ичкен болсоң, күнүнө 90 юан кетет. 90 юанның азыр канча 1,5 канча болуп калат? 90 юанның 1300 болот. Жатагың 70 юан эң арзан жатак. Болбосо 80 юан, 90 юан кээде жатак шопур көп болгон үчүн азыр данный время. Шопур көп болгон үчүн жатактар калбай калып атат. Анан барып кымбатыраак жатакка жатасың. Кээ бир жатактар 200 юан болот. Ошентип бизге расход көп болуп атат дагы, иштеген ишибизде бир эме жок. Пайда жок. Кирип жөнгөнө убакыт санап ушулардын рейстерин санап атабыз да азыр мындайча айтканда. Ошол нерсе сиздин мындай турмушуңузда билинип атабы, билинбей атабы? Билинген үчүн анан ушинтип эме кылып атабыз да. Бинип, арызданып, көрүнгөн жакка барып. Эми ушул нерсени азыр мисалы сиздер мындай бажыдан өтүп кетип атканда, анан жанагы транспорт министрлигинин өкүлчүлүктөрү, департаменттер бул жерде иштейт да турабы? Анан ошолорго силер мындай болуп атат. Биз силер контролдоп айтасыңар. Биз жүксүз калып атабыз. Мына жакта дозолдун чегин мындай ар кимге бирдей бөлүштүрүлүшүн мындай калыстыгын камсыздап бере албай атасыңар силер деп айтып атасыңарбы? Айтып атабыз, ол жерден границадан айтсаң, Минтрансқа барыла дейт. Минтрансқа келип айтсаң, мындай көрүнгөн эле адамга айтсаң, мындай эме кылып кабыл албайт экен алар. Мен барып айтсам, мисалга, мен подробно түшүндүрүшүм керек экен аларга. Подробно түшүндүрүш үчүн алар кабыл алыш керек. Кирип сүйлөшүшүң керек. Көп эле адамды кабыл албайт экен. Анан ошол эме менен бирибиз түшүнө албай жүрөбүз. Таможнянын өзүндө айтсаң, алар биз жооп бербейбиз. Биз келген нерсени өткөрө беребиз. Өткөрбөй коюшка акыбыз жок дейт экен. Ошо менен баягы бала ыйлабаса эмчек кайда дегендей биз ыйлап эми чыгып атабыз да. Түшүндүм. Да, мына балдардан согон алайын. Кимден сурасам болот азыр? Мына Минтранска айттыңарбы ушул нерсени? Минтранска эмес, мына транспорт министрлигинин өкүлчүлүгүнө айтып, мындай, бул калыстык болбойт атат деген сөздү айттыңарбы? Айтсаңар эмне дешет ал? Эми бу жерде биздин көйгөйүбүз баягы Надирак айтып аткандай, бизге эң биринчи проблема ошол дозол дейт го. Ошону биз тең ата иштетсек, биздин максатыбыз ошол. Алар 5000 иштетти, биз да 5000 иштеткенден баягы сиз өзүңүз айткандай, тамакты бирдей жесек деген оюбуз бар да. Алар кирсе кире берсин, биз аларга жаман оюбуз жок. Ким батыраак жесе эле ал көп жей бербеш керек дегенди айтып атасыз. Негизи ошол алдын ала эле жеп койбош керек да. Тегиз бияктагылар жейлекпи, арттагыларда карап чогуу тамактансак деген оюбуз. Негизги биздин оюбуз ошол. Ушуну мына биздин транспорт министрлиги түшүнүп атабы, түшүнбөйт атабы? Эми биз же сатылып кетип атабы? Чоңдор бар, эми акырында айтып атабыз, эми жакшы чечип берет деген оюбуз бар. Азыр эми мына биздикилер ушул айдоочу кишилер эми баягы машина айдагандан качпайт, бирок сүйлөгөндөн качат көпчүлүгүчү. Бирок негизинен түшүндүм эми проблеманы. Өзүм жеткирип бергенге аракет кылам. Мына сизден мына тактап эме кылайын да. Мына мисалы машиналар кетип атат. Сиздер эми мына жерде ар бир постто керек болсо жолдо транспорт министрлигинин өкүлдөрү жүрүшөт. Таразада бар, башкада бар, департаменттин өкүлдөрү, кызматкерлери бар да. Ошолорго мындай жөн түшүндүрүп айтасыздарбы? Ойланайм, мыналар кетип атат. Биздин дозол али түгөн элек. Силер акча берип атасыңар, ушуну контролдобойсуңарбы десеңиздер, эмне дейт? Мына жактагы бул региондогу эле эмелер азыр биздики түгөн элек экен, силер кирбей туруптуруңар деп чектеп койсо болбойбу? Жок, буну биз алдын ала баягы министр ошко келгенде дагы айтканбыз. Паритетти кармап бериңиз. Биздин негизги жумуш ордубузду кармайткан ушул эле бланка. Ушул менен мына азыр биз коридорго бердикли, Өзбекстан толку ушу менен гана катташ керек. Муну менен эмес. Муну менен гана катташ керек. Себеби атайын коридорго биз дозол бердик аларга. Алмаштык. 50-50 баарыбыз тең-теңден.
Анан биз министрге эскерттик, сен айткандай элечи, мындай ушундай паритетти кармап бериңиз. Алар ашыкча биз аз болуп калбайлы. Тегиз бирдей кармалсын. Анан бардык мыйзамдын ошо соглашениянын негизинде 3 өлкөдө тең барабар түгөгөндө гана адмен болот. Эгер 3 өлкөнүн бир өлкөнүкү түгөй элек болсо, үчөөнүн бирөөсүнүкү алмашканга мүмкүн эмес. Ал значит өзүнүкү толуктап алыш керек. То есть механизм азыр механизм мындай деңиз. Азыр кандай десем, тамактануу укугун бириңиздерге бирдей берип алмаштырып турасыздар. Туурабы? То есть сиз кирип ошол 5000 жолу Өзбекстандан тамак жешиңиз керек болот. Өзбекстан, Кыргызстандан жеш керек, Кытай бул жактан жеш керек деген сыяктуу мындай алмашуу укугу. Алмаш укугу бар. Ошону айтып атасыз да, алмашат. Ошондо мисалы 3 өлкөгө берилип атпайбы бирдей сан. Канча болбосун? 5000 болобу? Жок, ошону мен сурап атам. Мына жерде транспорт министрлигинин өкүлдөрү бар. Бул жерде кызматкерлер бар. Силер мынаны карап айтасыңар, министрге жеткиргиле, мынаны ашыкча берип коюп атасыңар буларга. Биз али баягы тамакты жей элекпиз, силер наркыга мисалы азыркысында Өзбекстандын шопурлары көп жеп, бат жеп койсо эле аларга көп бере бересиңерби деп айтсаңыздар эмне дейт? Муну алмаш электен алдын айттык да. Мына алмашканда 3-4 күн болуптур мына. Эми ашча 5000 берип салыптыр азыр. Бизде 4000 турат, түгөй элек, Кытайдыкы түгөй элек, Өзбекстандыкы түгөп калса берип салыптыр. 3-4 күн мурун болуптур. Бирок биз алмаш элек алдын бизге көрүндү да жолдо. Булар шабылдап эле булар каттап атты. Өзбекстандын машинеси толуп кетти буякачы. Анан биз сездик, уже булардыкы түгөйт. Алдын ала түгөп калат булардыкы. Ошого биз алдын ала эскерттик. Министрликке чейин кайрылдык. Айттык, ушуну эртең алардыкы түгөп калса, биздики түгөгөнгө чейин адмен кылбай тургула. Мыйзам менен эле иштегиле деп Оштун жетекчилигине айттык. Макул дешкен булар. Ооба, туура. Даже бизге мындай деген, биздики түгөбөсө алмашпайбыз деп айткан. Биз мына дозолубуз бар. Алмашканга акыбыз жок деп айтышкан. Ооз менен. Бирок иш жүзүндө бүгүнкү күндө алмашып койду. Уже берип койду. Биздин чиновниктер эмне сатылып кетип атабы? Эмне болду? Мен ошону түшүнбөйм. Менде сатылды дегенден алыспын мен. Мен эмеден ойлоном. Булар эски баягы Атамбаевдин заманындагы психологияда Өзбекстан арыз кылып койсо биздин правительствого, анан правительстводон биз сөккү угуп калбайлы. Мен иштен айдалып кетпейин. Мен иштен айдалып кетпейин. Чтобы креслону сактап калыш. Ошондой эски темада жүрөт. Наоборот, бүгүнкү күндө биздин президентибиз сүйөт иштеген адамды. Иштеген адамды жакшы көрөт. Ошондо наоборот кайра урматтуу президент, эгер кайрылган чакта дагы урматтуу президент, бул жерде биздин ата мекендик айдоочулар рейс кылып бүт элек. Биз бере албайбыз азыр. Мен ата мекендик айдоочулардын укугун коргоп атам десе президент ага орден бербейби? Молодец деп. Мен ошону жеткире албай атам министрликкочу. Вот ошону биз алдын ала айтканбыз. Ооба дешкен. Чындап бизди колдогон, туура. Биз анда алмашпайбыз дешкен. Бирок иш жүзүндө мына 3-4 күн алдын алмашып койду, уже 5000 ашча берип койду. Биз баягы каттап аткан өзбектер эртең дозол түгөсө эми биз рейс кылабыз деп күтүп атканбыз. Эми күткөнүбүз болбой калды. Мындайча айтайын. Эми аз 5000 бердим, аз дагы келип каттай беришет. Дагы биз 3 ай жоготобуз. Мындайча айтканда 3 ай дагы жумушсуз калабыз. Азыр 3 ай өзбекстандыктар каттадыбы? Эми дагы 3 ай 5000 берип койду, дагы 3 ай каттайт. Эми биз дагы күтүп турушубуз керек 3 ай. Андан кийин түгөгөндөн кийин бизге жыл аягына чейин тийди. Бул Тибесе аларга дагы бир порцияны салып берип кое турган болсо сиздер дагы ачка отурушуңуз. 30-январга чейин действить этет. Анан кайра жаңыдан түгөйбү алмашышка туура келет. Мыйзам ошондой. Бизде запас турса дагы алмашат, уже бул утилге кетет. Вот ошондо үлгүрөбүзбү белгисиз. Биз рейс кылганга быйылкы жылы. Ошого биз айтып атканыбыз бүгүнкү күндө алмашууларды эмелерди паритет менен кармап берсин. Мейли өттү кетти дейли. Мурунку рейстерди кылышты. Мындан кийин болсо дагы эгер бул ушул кетиште кете турган болсок, биз айтып атам го, жылдын аягына чейин кийинки жылдары кыргыз айдоочулар иштебейт деген эле нерсе келет. Буну кепилдик менен айтып бере алам мен. Эгер де булар кайдыгер караса, ушу темпте кетсе, бүгүнкү аткарган ишти аткарган болсо, кыргыз перевозчиктер токтойт. Бүгүн Кудайга шүгүр токтой элекпиз. Бирок азыр мындай болду да. Мына бизде улуттук коопсуздук деген кызмат бар. Ал күчтүү кызмат. Аны биздин эң популярдуу генералыбыз өзү жетектеп атат. Анан ушул макулдашуу бул
Кыргызстандын дагы, Кытайдын дагы, Өзбекстандын дагы кызыкчылыгын бирдей коргогон макулдашуу. Эгерде бул макулдашуу аткарылбай турган болсо, демек Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына доо кетет. Анан бул боюнча улуттук коопсуздук кызматына кайрылып көрдүңүздөрбү? Мынау кимдир бирөө балким сатылып атабы, же билимсиздик кылып атабы, же кайдыгерлик кылып атабы? Бирок мына Кыргызстандын кызыкчылыгы мына жерде асманга учуп кетип атат. Ушуга бир чара көрүп берсеңиздер, мына макулдашуу аткарылсын. Эгерде бул аткарылбаса, анда биринчиден Кыргызстандын айдоочулары ачка калат. Экинчиден Кыргызстанга түшүп, Кыргызстанда оборот боло турган акча азаят. Анан бул акыр аягы келип туруп Кыргызстандын мындай бир батыраак байыганга эмес, тескерисинче батыраак кедейленгенге алып барат дегенге окшогон бир сунуштуу, ойду айтып көрдүңүздөрбү? Улуттук коопсуздук кызматына. Эми ал көзү кайрылбадык. Себеби биз эми алардын эмеси бул эме боюнча жумушу башка деп түшүнөбүз эми алар коопсуздукту тартипти кармайт деген ойдо жүр. Бир улуттук коопсуздук кетирип атпайбы азыр? Бунун кайрылбаганыбыздын себеби улуттук коопсуздук кызматкерине чейин компетенттүү органы турбайбы атайын. Бул деген жөнөкөй бир айыл өкмөт эмес, же бир райондун башчысы эмес, же областтын башчысы эмес. Бул республикалык деңгээлдеги министерство турбайбы? Ошолор тургандан кийин улуттук коопсуздукка дегенге мен ойлойм, ого чейин булар чечиш керек да. Бул эми жөнөкөй бир аким же бир мындай чечпесечи, дагы кайталанып эртең дагы 3 айдан кийин дагы берип койсо кандай кыласыз? чечпесе, мына мыйзамдын негизинде соглашенияны алабыз. Бардыгын. Келишимдер бар, ошол жерде көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде анда прокуратурага чейин арызданып жазыш керек, кимдир бирөө жооп бериш керек да буга. Жазабыз арызданып ошондой кылып. Эгер биз азыр эми буну алмашты, буну эми токтотойлу деген максатта гана сага айтып атабыз азырчы, токтотойлу. Анчалык чукур кирип кетпейли. Жөн эле ушул давайте ар ким жумуш өзүн аткарсын, ар ким өзүнүн ишин аткарсын. Биз өзүнүн жумушубузду аткарайлы. Жетекчилер өзүнүн жумушун аткарсын. Мына биздин мындайча айтканда жетекчи дегенибиз биздин министерство бизге түздөн түз биздин жетекчибиз болуп эсептелет. Ал биздин атабыз деп койсок деле болот. Биздин министерство алардын кодексинде турат, алар транспорт мыйзамдарында биринчи парагында ата мекендик айдоочулардын кызыкчылыгын алдыга койгула деп көрсөтмө берип турат. Вот ошондо ар бир соглашениеге барганда алар менен ушундай биздин айдоочулар үчүн тытышып, ар бир тамгасына чейин талашып чет элдиктер менен мынандай иштешебиз, мен мынанча рейс кылам, сен мынанча рейс кыласың деп талашып тартышат. Биздин бир адабыз ошолор. Транспорт министрлиги бирок түздү, жакшы, теңдик кылды. Бирок теңдикти аткара билиш керек да. Түзүп койла кагаз жүзүндө туруп, баягы кагазга эле гүлекти дегендей болуп атат да. Кагаз жүзүндө жазып коюп туруп эле, фактически ал аткарылбай берилип коюп атат эмне деп. Анда паритет мамлекеттин деңгээли каерде калат? Паритет каерде калат? Ар бир мамлекетте мисалы кимдир бирөө мындай, бул өзүнчө бир чоң мамлекет деп кичине бизден чувствовать этип туруш керек, өзүнчө бир мамлекет деп. Анан алардан сурасаң бере берет дегендей адатка үйлөнүп алышыптыр азыр. Ошо айтып атам го, бир Буркан деген не бар. Ошо жазам силерди, антем минтем. Ал деле мыйзамды өзү толук билбесе керек. Ошонтип эле коркканды билет экен да. Пушка калганды билет экен. Ошодон коркуп кетти. Билбейм, бирок коррупция дегенден мен алыспын. Бул жерде болушу мүмкүн эмес. Болгон эле ошо эски мээде калып калган баягы эски президенттердин темасынан чыга албайчы. Бирок баары коркоктук бардык жерде утулат да өзү. Коркоктук утулат. Түшүндүм. Макул, рахмат. Макул. Биздин ушу Кыргызстандан ушу юкта 5000 айдоочунун укугун коргоп бергиле деп ушу чоңдорго биз кайрылабыз. Биз азыр айтып кеткендей эле ушунча адамдын канча ар бир иштесе, ар бир кылган рейсине Кыргызстанга 10.000-ден 12.000-ге чейин пайдап келет. Эми ошол соглашениеде, договордо эмне болсо ошону биз мына чоңдорго кайрылабыз, ошону биз кармап беришсин. 5000-ден алмашуу жолу болду, ошону кармап берсин. Бизде Кыргызстанда түгөнбөй туруп эле олорго ашыкча бербесин. Анан ушунча азыр ой келип калышы мүмкүн азыр. 5000 шопур бирден рейс кылса 5000 да жол түгөнүп калат деп. Бул жерде ондой ой кетпеш керек. Бул жерде жүк Кытайдан
Кыргызстанга келген жүктөр бар. Кыргызстанга келип туруп перегруз деп коет, машинага которуп бериш жүктөр бар. Биздин шопурлар ошону гана азыр ташып калды. Ол дагы жүктүн немеси количествосу өтө аз. Көп машиналар азыр мындайча айтканда иши жок эле туруп калды. Себеби биздин дозолдорубуз немесине жете элекпиз, булардын уже 2 эсе 3 эсе кылып буларга берип койду. Ошого суранабыз, ушуну чечип берсин. Ошол Өзбекстандын баягы Буркан деп атпаймынбы? Фамилиясын точно билбейт экен. Буркан деген биздин таможнялардан бери прямой телефон чалып коркутат экен. Мындай нерселер эки өлкөнүн ортосунда сүйлөшүүлөр через МИД болуш керек. Өзбекстандын bir гражданы же Өзбекстандын же министерствосунан bir өкүлү чыгып алып биздин сотрудниктерге чалганга акысы жок. Алар мына мыйзамды тирепит этип атса биздин таможнялар мынабы өтпөйт. Бул 3 өлкөдөн 3 өлкөгө деп түшүндүрмө берип өткөрбөй атса границадан ал телефон чалып коркутуп атат экен. Силерден үстүңөрдөн арызданам, антем, ментем, ал Өзбекстандын bir гражданы. Эгер Өзбекстанда туура эмес Кыргызстан иштеп аткан болсо, Өзбекстандын МИД аркылуу Кыргызстанга кат жөнөтсүн. Ал ким? Решалау экен? Билбейм, ал бир министр Кызматкерби? өздөрүнүн bir 200дөн ашык, 300дөй машинеси бар bir мамлекеттик автобаза деп коет экен. Ошонун жетекчиси экен ал. Менин угушум боюнча. Ошондо эмне Өзбекстандын эми бир кандай десек, бир коммерсанты ошо биздин мынау мамлекеттик органдарды мойнуна минип алганга биз жол берип койдук ошондо. Ошондо ал ошентип жол бергендей болуп атабыз да. Ошол келип чалып, ошол заставить өткөрөсүн машинени. Мындайча айтканда мынаны мыйзамсыз өткөрөсүн деген требованияны коюп атат да. Бул мыйзамсыз да. Анан кийин Минтрансқа ошондой коркутуулар чыгат экен. Ошонун коркутуулары менен мынандай алмашып атат. Алмашасыңар дейт экен. Ал азыр менимче бүгүнкүдө Минтрансына Өзбекстан министрлигине какой-то бир отдельный өкүл болуп ишке кирип алган сыйт. Буга чейин бир автобазасы бар эле, транспорттук компаниясы. Мамлекеттик менен совместный. Ошол компаниянын жетекчиси эле. Ал мындан анча-мынча перевозчиктер катарында келип соглашениеге катышып жүрчү эле. Ошондо көрчү элек, анан ошондой требованияларды коюп, значит, Өзбекстандан прямой телефон аркылуу биздин сотрудниктерге мындай басым жасап атат экен да. Бул уже соглашенияны бузуп атат. Эки министерство дагы через МИД аркылуу сүйлөшүш керек. Биздин бажы кызматкерлери, биздин транспорт министрлигинин кызматкерлери ошол телефондук сүйлөшүүлөрдүн айынан эртең бир шпионажга айыпталып калам деп коркпойт экен анда. Биздикилерде эмне ошондой чувство страха деген жок бекен? Өзү мыйзам боюнча сүйлөшпөш керек. Эми анын өздөрү жооп берет. Кандай сүйлөшкөн болсо, өздөрү жооп берет. Ушул сөздөр каяктан чыгып атат? Буга бир далил барбы? Далил бар, биз по факту көрүп атпайбызбы? Даже телефон чалгандардан бери билебиз. Мына азыр таможнийдин өкүлдөрү айтып атат, Буркан дегендин аттын өзү каяктан келди? Ошол өзү далил да. Буркан деген чалып алып бизге ушундай өткөрөсүн, бул меники мыйзамдуу өтөм мен деп требит этип атат деп бизге айтып атпайбы? Мына мыйзамсыз деп биз айтсак. Бул ондо баягы биздин баягы Илгер Райым деген акабыз бар эле. Ошонун ордуна эле ошондой бир решала пайда болуптур да. Эми Өзбекстанда ошондой экен да. Аны бир эле эме Кыргызстандын, Өзбекстандын перевозчиктери өздөрү жаман көрөт экен анычы. Ушундай бардык жерге башын тыккан адам экен. Азыр мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр бир 2-3 нерсенин башы ачылгандай болуп атат, башы кылтыйып турат, ачылбаса дагы. Азыр биринчиден Өзбекстандын жөнөкөй эле бир ишкери, жөнөкөй бир бизнесмени мындай алганда решаласы. Биз өзүбүздүн баягы решалалардын башын алып, ошолорду жок кылып бүт электе, бул жактан башка бир решалалар пайда болуптур Өзбекстандан. Ошолор чалып биздин бажы кызматкерлерине. Ошолор биздин транспорт кызматкерлерине чалып, кадимкидей сен антесиң, мынтесиң, антпесең сенин өкмөтүңө арызданам, антпесең мен мынтип коем деп коркутат экен. Ал деген сөз бул аны каяктан антып атат? Менин оюмча бул баягы Кыргызстан менен Өзбекстандын баягы мамилеси жакшырды. Ошол жакшыргандан пайдаланып, мына эки өлкөнүн президенти достошобуз, мамилени жакшы кылабыз, мындан ары калың болобуз, жакын болобуз деп атса, сен ошого саботаж кылып атасың деп коркутушу мүмкүн ал жерде логика бар. Анан экинчиси мынау биздин өзүбүздүн транспорт министрлигиндеги ошол кызматкерлердин мындай компетенттүү эместиги балким. Ошол мына жакта ушунча эми биз калкыбыздын саны аз.
бизге жүк аз эле келет. Биздеги машиналардын көпчүлүгү ошол аз гана калкты тейлеп отура бере турган болсо, анда да биздин тирилигибиз токтоп калбайт. Боло берет. Андай боло турган болсо, биздин баягы 270 км ортодогу баягы транзит болуп аткан жерге анда башка ашыкча бир тариф коюш керекпи? Башкачараак бир жол, коргоо жолун табыш керек да. Эгерде жок, биз бардыгыбыз бирдей иштейбиз, бирдей жүктү бирдей ташыйбыз. Мындай алганда тамакты бирдей жейбиз. Бардыгыбыз жеп бүткөндөн кийин, анан биринчи порция бүткөндөн кийин экинчи порция тамакты анан алдыртып келип, анан жейбиз. Аны бүтсөк, анан үчүнчүсүн алып келип жейбиз. Бирок бардыгыбызга бирдей келсин, бирдей бүтүрөлү, бирдей жейли деген нерсени булар айтып атышат. И ошондой макулдашуу бар дейт. Бул эл аралык макулдашуу дейт. Үч өлкөнүн ортосунда макулдашуу экен. Эми ошол нерсени азыр Өзбекстанда эми калктын саны көп. Ал жакта товардын айлануусу көп. Ал жакта мындай оор жүк ташыган, баягы фура айдаган айдоочулар дагы көп. Фуранын саны көп экен. Анан албетте алар тезирээк жейт да, тезирээк түгөтөт. Тезирээк түгөтсө эле анан булардыкы түгөп калыптыр деп эле бере бере турган болсок, анда Кыргызстанды баягы Кыргызстан эми шаар бедарбаза дегендей бир дарбазасы жок шаар эмес да. Бажыбыз бар, мамлекетибиз бар, туубуз бар, желегибиз бар, гимнибиз бар, өзүбүздүн жолубуз бар, чек арабыз бар деп атабыз. Ошол баягы башка өлкөлөр менен тең ата сүйлөшөлү, эгемендүүлүгүбүздү алалы деп анан баягы чек араны чечиш үчүн бир нече мындай бир кадамдарга бардык, саясий кадамдарга бардык. Эми барып ошончо ишти бүтүргөндөн кийин дагы алар менен тең ата сүйлөшө албай, ага мындай анын жөнөкөй бир решаласына кандай десем, эми орой сөз менен айтканда биздин кызматкерлердин жатып бериши ошол ишти ойлойм да. Эми муну макул, эми транспорт министрлиги карабай атабы, компетенсиздик кылып атабы, анда улуттук коопсуздук кызматы киришкенге чейин барыш керек деп ойлойм да. Себеби бул жерде улуттук кызыкчылык жатат, улуттук ишкерлердин кызыкчылыгы жатат. Эми бул боюнча баягы транспорт министрлигине дагы барганга аракет кылайын. Азыр муну Оштон тартып атам, азыр бул съемканы. Эртең Бишкекке барайлы. Бишкекке барганда ошол транспорт министрлигинин өзүнөн сурайлы. Балким министрликтин ичиндеги кайсы бир кызматкерлер паракорчулукка берилип кетти деп атабы, же булар айткандай коркоктук кылып атабы, же компетенсиздик кылып атабы, бирок кандай болбосун баа берилиш керек деп ойлойм да. Ошол кеттик анда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстандын ортосундагы дозол талашы боюнча ошол транспорт министрлигине келдик. Мунун ичинде эми министр өзү кабыл алып, өзү ошону коргоп берем, өзүбүздүн айдоочуларды, алардын нанын талашып берем, укугун талашып берем, алардын үлүшүн талашып берем десе жакшы. Анан жок дегенде мына жакта ошол чет өлкө менен кошуна мамлекеттер менен иштеше турган бөлүмдөр бар экен. Же алар кабыл алабы, кирип көрөлү, жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Атым Ыдырысов, фамилиям Исаков. Жанагы дозол маселеси боюнча Ошто айдоочулар наразычылык айтып атышат. Ошол боюнча мен чакырып берейин, ошол боюнча кимисин болсо министрдин өзүнүн приемныйына чалып берсеңиз дагы жакшы болот. Алар эмеге кетишкенде жана Казакстандын президенти келишпеди. Ошол жака кеттик деп айтты да. Маселе жок. Анда чет өлкө боюнча бөлүмү да жок азыр анда. Ошону да керек, мен жаңы баштыктайбыз тагачы. Макул. Жанагы Ошто баягы күнү дозол маселеси боюнча айдоочулар чогулуп мени чакырышкан. Оор жүк ташуучу машиналар. Эркештам боюнча мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстандын ортосунда макулдашуу бар дейт. Ал макулдашуу боюнча жанагы дозолдорду бири-бири менен алмашуу маселеси бар экен да. Ошол боюнча. Бизде бул жерде департамент наземного водного транспорта деген бар, ошолор иш алып барат да. Ошолор менен эме кылалы же пресс-службаны чакырайын ошолор менен. Айырмасы жок, сиз ким болосуз? Мен коомдук кабылдамады да. Анда жакшы экен, бирок сиз деле азыр эме кылсаңыз болот экен да. Жүрсүң аны кабинетке кириштере. Алло. Идрис Исаков. Эрке журналист. Келди, эме боюнча экен, газвал боюнча вопростор экен. Пресс-службаңыздарга айтат, ошолор менен. Жарайт. Саламатсызбы?
Сизби пресс-служба? Саламатсызбы? Кандай чечтиңиз? Кандайсыз? Саламатсызбы? Ким экөөңүздөр тең жооп бересиздерби же кандай? Жок, биз азыр ошо эмне суроо боюнча Сурообуз жанагы дозол боюнча. Дозол азыр Кыргызстан мага түшүндүргөнүнө караганда баягы Эркештам аркылуу каттаган оор жүк ташуучу машиналардын жанагы айдоочулары баягы күнү чогулушкан. Чогулуп алар транспорт министрлигине нааразычылыктарын айтышкан. Негизги алардын эки эмеси болуп атат. Бирөөсү Өзбекстанда Бурхан деген бир решала бар экен. Ошол решала кадимкидей биздин Минтранстын кызматкерлерин коркутуп, жанагы силер эки өлкөнүн мамилеси жакшы болуп атса, силер доо кетирип атасыңар, силер провокация кылып атасыңар, баягы эки өлкөнүн ортосундагы ысык мамилеге муздак суу чачып атасыңар деп коркутуп, бир жол жүрөгүн алып коюптур. Ал бир. Эми ошол киши аркылуу Өзбекстандын маселеси мынтип чечилип атыптыр. Азыр дозол деген нерсе бар экен. Үч өлкөнүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстандын ортосунда макулдашуу бар экен. Ал макулдашуу боюнча үчөөбүздө сизде дозол бар, өзүңүз чыгарган. Сиз Кытай болсоңуз сизде дозол бар, мен Кыргызстан болсом менде дозол бар. Үчөөбүз тең дозолдорубузду бирдей иштетип, бүткөндөн кийин анан бири-бирибизге жаңы дозолдорду алмаштырат экенбиз. Анан азыр мындай болуптур. Кыргызстандыкы биринчи айланпасы бүтүптүр. Кыргызстан үчөөнүкүн тең. Баягы 5000ден дозолу түгөнүптүр. Экинчи айланпа башталды да. Экинчи айланпада Кыргызстандын дозолу азыр 5000дин болгону 1000 иштелиптир, а 4000 иштеле элек турат. То есть азыр мындай алганда Кыргызстан айдоочулары ишсиз эле отурат. Күтүп. Ошол маалда Өзбекстан 3-чү айланпаны баштай бериптир. То есть баштаганга биздикилер жол берип атат. Биздикилер жаңы дозолду берип салып атат. Ошону эмне үчүн берди? Макулдашуу боюнча баягы тамакты жей турган болсок, биз бирге жешибиз керек. Бирдей түгөткөндөн кийин анан 3-чү порция тамак анан үчөөбүзгө бирдей салыныш керек эле. Азыр Кыргызстан, сеники түгөнүп калды, сен көп жеп койдуңбу? Макул анда деп дагы салып берип атат. Деп атат. То есть биз тамаксыз калып атат, Өзбекстан көп жеп коюп атат. Ошону неге карабай атат? Кимге сатылып кетти? Деген маселе. Түшүнүктүү. Бул иш боюнча бизде азыр департамент бар да, ДНВТ деп кыскартылган. Азыр бизде отурушчу буга чейин. Азыр көчүп кетишкен жаңы имарат болуп Горький көчөсүнө. Сиз айткан маселе боюнча биз байланышып уюштуруп берели, барып бинтирип алып кетсеңиздер болот. Ошол дозол маселеси боюнча келдим. Эки жанагы Эркештамга каттаган биздин оор жүк ташуучу машиналардын эки дооматы болуп атат. Бирөөсү жанагы Өзбекстандын жараны экен, Бурхан деген. Кадимкидей биздин транспорт министрлигинин кызматкерлерин коркутуп алыптыр деген сөз. Экинчиси жанагы дозол маселеси. Биздикилер толук иштетип бүт элек, Өзбекстан кайра алып атат. Биздин министрлик ошону берип коюп атат. Биз жанагы жумушсуз калып кетип атабыз. А бирок жолубузду Өзбекстандын жанагы КАМАЗистери кадимкидей кенен колдонуп атат. Деп атышат да, ошону биздин укукту эч ким колдобойт. Биринчи Бурхан боюнча ал башка өлкөнүн жараны. Ал биздин кызматкерлерге эч кандай таасир бере албайт. Аны эч ким укпайт деле. Биз өзү баягы министрликтин деңгээлинде, транспорт департаментинин деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Анан экинчи маселе боюнча жанагы дозол алмашуу боюнча Кыргызстан, Кытай, Өзбекстандын дозолу жылына бир өлкө даярдайт да. Былтыр биз даярдаганбыз. Биз даярдаганбыз, быйыл Өзбекстан даярдайт, эмдиги жылы Кытай даярдайт да. Ушинтип кезек менен кете берет да. Анан былтыр биз 10.000 дозол алмашканбыз. Биз беребиз, мисалы биз даярдайбыз, типографиядан заказ берип, Өзбекстанга 5.000 беребиз, Кытайга 5.000 өзүбүз алып калабыз да. Быйыл секретарь неме Өзбекстан болгондон байланыштуу Өзбекстан даярдады. Анан кийин жанакы айткандай эле алмашканбыз. Биринчи айланпада 5200дөй дозол биздикилер алды. Бизде деле дозол турат. Бирок биздин автоташуучулар эмнегедир ошол дозолду колдонбой атышат. Себеби мындай да, эгерде жүктү Кытайдан алып Кыргызстанга алып келсе, ал эме жана кандай десем, заказ болбой атса дозол колдонулбай калып калат да. Жок, ошол айдоочулар кандай бир баягындай жазылбаган мыйзамдар мененби ал дозолдорду албай атат. Ал биздин системада турат, ал дозолду алса болот да. Эмнегедир албай атат да аларчы. Жок, өздөрүндө ашып 4000 дозол турса эмне үчүн алат аны? Кимдер?
биздин айдоочулар азыр иштетилбей турат Жок, да. ал дозволдор айдоочуларда болбойт, ал дозволдор бизде болот. Бизде болот, ал дозвол бизде турат. Демек ошондой болуп атпайбы? Маселе ошондо болуп атат. Баягы заказдын баардыгын Өзбекстанга кеңири берип койгонуңуздар үчүн Өзбекстан жүктүн баардыгын алып кетип атат. Ошол эле учурда бизге Өзбекстанды ошол чектеп туруп анан баягы Кыргызстан жүк ташуучуларына бериш керекпи анда? Жок, мындай да. Кытайдан жүк ташуунун ошол эле дозвол менен ташылбайт да. Кытайдан жүктү Кытайдан Кыргызстанга алып келип, анан Кыргызстандан Өзбекстанга ташыса болот да. Ошондо эки дозвол керек болот. Мисалы, Кытайдан Кыргызстанга бир дозвол, ал 2,5 миң сом турат. Анан кийин Кыргызстандан Өзбекстанга ал 5 миң сом турат да. 7,5 миң сом менен биздин ташуучулар азыр ошону 7,5 миң сомго алып колдонуп атат да. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген дозволду алып колдонсо, 5 миң сом менен эле ошол жана ташууну аткарса болот да. Булар эмнегедир 5 миң сомго албай, 7,5 миң сомго ошол биздин автоташуучулар алып ташып атат да. Мындай акылга сыйбаган нерсе да булчу. Өзбектин айдоочулары, автоташуучулары ошону өзүндө канча турат билбейм, ошол дозвол менен аткарып атат азыр. Иштин баары жок. Биздин айдоочулар деле ошол ишти аткарып атат, эки дозвол менен аткарып атат да. Кытайдан Кыргызстанга, анан Кыргызстандан Өзбекстанга. Биз Кытай менен эки тараптуу дозвол алмашабыз. Эки тараптуу жүк ташуугачы 95 миң дозвол алмаш. Бирок булар азыр мага макулдашууну көргөзүп атат 3 тараптуу деп. Ал башка. Мисалы 3 тараптуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, ал 3 тараптуу, ал башка дозвол ал. Биз болсо Кытайлар менен 95 миң дозвол алмашканбыз, эки тараптуу. Эки тараптуу. Ал Өзбекстанга иштейби, иштебейби? Ал Өзбекстанга иштейт, ал только Кытай менен Кыргызстанга иштейт. Мисалы Кытайдан антейин десеңиз мындай болуп атпайбы? Мисалы Кыргызстандын калкынын саны аз. Анан реэкспорт кылуу мүмкүнчүлүгү болсо гана иштеп калышыбыз мүмкүн, андан башка айла жок. Өзбекстанда биринчиден өзүнүн калкынын саны көп, экинчиден алар өздөрүнүн чек арасына Афганистан менен чек арага дагы бир базар ачышты дагы, алар жүктү өздөрүнөн ашырып жана Афганистанга чейин ташып атышат. Демек аларда каалайбызбы, каалабайбызбы, аларда мындай биринчиден машинанын саны көп, экинчиден эли көп, үчүнчүдөн жана Афганистанга экспорт кылуу мүмкүнчүлүгү көп. Ошон үчүн потребность керектүү аябай көп болгон үчүн алар пайдаланып атат. Алардын эли көппү, машинасы көппү, биздин элибиз азбы, машинабыз азбы, бирдей дозвол алмашабыз. Вот ошону айтып атат. Бирдей алмашабыз. Ошо бирдей болбой атат. Мисалы Кытай менен деле, Кытайдын канча миллиард эли бар? 2 миллиардка жакын турабы? Ошо Кытай менен деле биз 95 миң эле бирдей эле алмашып атабыз. Биз Кытай көп берип койгон жокпуз, же Кытай бизге аз берип койгон жок. Булар ошону айтып атат. 95 миң алмашабыз. Азыр мына мен дагы бир немени айтып берейин. Мына Кытайлар менен биз жылдын башында 70 миң дозвол алмашканбыз. 70 миң дозволубуз июндун аягында түгөндү. Жок калды. Кытайлар ошол 70 миң дозволдун жарымын зорго иштетишти. Аларда дагы бар. Биздин перевозчиктер, автоташуучулар токтоп калат. Анан кийин биз дагы 25 миң алмаштык. 25 миң алмаштык, 25 миң ал сентябрдын баштарында, ондорунда түгөнөт ужечи. Анан кийин дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, дагы алмашканга аракет кылабыз. Былтыр да ушундай ситуация болуп, биз ошол Өзбекстандын дозволу менен чыгып кеткенбиз. Баягы Өзбекстан эмес, жанакы ККУнун дозволу менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстанчы. Бул жака биз түндүк тарапка, Торгартка эки тараптуу дозвол берип, түштүк тарапка 3 тараптуу дозвол менен биз ситуациядан чыгып кеткенбиз да. Эмне дегенде биздин перевозчиктер мисалы 95 миң быйыл алмашып атсак, азыркы убакта дагы алмашабыз, 25 миң, алда жетпей калышы мүмкүн. Анан ал дозволдун көбүн биз иштетебиз да. Мисалы Кытайлар аз иштетет. Анан бизге дозвол жетпей калат. Ушундай да. Мисалы Кытай 2 миллиард болгону менен биз эмени ташууларды бирдей эле аткарабыз. Өзбектер менен деле бирдей аткарабыз. Кытайлар менен деле башка өлкөлөр менен бирдей алмашабыз да. Анда азыр жанагы Беркештамдан жүк ташыган айдоочулар эмнени айтып атат? Алар айтып атат. Дозволду ошол 5 миңден биринчи айлампаны бүттүк. Экинчи айлампадан бизде азыр болгону 1000 иштеттик, 4000 турат деп атат, иштелбей. Ошол эле учурда Өзбекстан 3-чү айлампага чыгып, 3-чү жолу дозвол алды. Биздикилер ошого жол берип койду дешти. Жок, ал мен да айттым го. Былтыр биз даярдаганбыз. Быйыл Өзбекстан даярдайт. Өзбекстан даярдаса өз билген кыла берип анда кандай? Жок, өз билгенин кылбайт. Эми баягы немеге былтыр деле биз 10 миң алмашканбыз да. Быйыл алар айтып атат 15 миң алмашалы депчи. Ушундай перевозка көбөйүп атат депчи.
Бирок биздики аларда көбөйүп атат. Биздики калып кетип атат да. Жылдын аягына чейин аткарылбай калбайбы? 5 сентябрда жанакы эки тараптын менен Кытай менен Кыргызстандын дозолу түгөнөт ошточу. Айласы жок ошол жанакы калып калган дозолду биздин перевозчиктер алып иштетет. Ол дело времени. Ошондой, бирок эми экинчи жагы бар да. Мисалы азыр табияттын шарты деген бар да. Мисалы азыр жай мезгили, биринчиден жанагы машина айдоо оңой. Анан татаал шарт жок. Жанагы талдыктан ашып түшүү өтө оор. Ошол оор учурга жана Кыргызстан калып жеңил учурда Өзбекстан ташып калбайбы, эгерде ошентип кышты күтө турган болсок? Азыр эң ыңгайсыз учур бизге калып баягы авария болгон, кырсыкка учураган, анан жанагы жүк бирдеме болуп, анын компенсациясын төлөп берген учур мындай бардыгыбызга бирдей болбой? Ыдырыс, бул жердечи бир эле маселе бар да. Ал маселени биздин автоташуулар айттыбы же айтпадыбы билбейм. Конкуренция деген бар, Ооба. Баягындай спрос предложение деп коет, канчалык неме көп болсо, это предложение ошончолук баа түшөт, туурабы? Өзбекстандын перевозчиктери барганда баа түшөт. Биздин перевозчиктер ошол баа түшкөндөн эле мындай кичине неме болуп атат да, ыңгайсыз абалга келип атат. Туура, бааны эми түшүрүрген менен ошол баанын өтө түшүп кетишин, анан баягы атаандаштыкка туруштук бербегендиктен улам мынау макулдашуу пайда болуп, анан бардыгыбыз бирдей ташыйлы, биздин жолду пайдаланып аткандан кийин деген маселе чыгып атпайбы? Мурда Кытай немени өзү эле ташый берчү. Мурда жок, эки тараптуу ташууларды мындай чектеш жайлашкан гана мамлекеттер менен жасачу да, мурда. Ошон үчүн жанакы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген уруксат ошондон чыккан да. Мисалы Өзбекстандын машинасы түз немеге кире алчу эмес. Кытайга. Ошон үчүн анал жанакы Ташкент, Анжан, Ош, Эркештам, Кашкар деген каттама ошодон пайда болгон да. Дозвол ошодон алмашкан да. Азыр болсо Кытай көп мамлекеттерге берип атат. Мисалы берип атат, Түркменистанга берип атат, Азербайжанга берип атат. Алар менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, дозвол алмашып атат алар мененчи. Эми ал Кытайдын өзүнүн мындай өлкө катары эмес да. Биз мисалы Бирок биздин баягы ортодо жолубуз турбайбы? Ошо жолдун жол мындай. Жол мисалы биздин өзбектер менен эки тараптуу келишимибиз бар. Биз ал жерде жазып койгонбуз. Биз аркылуу транзит өткөрөбүз. Өзбектер да айтып койгон. Биз аркылуу транзит өткөрөбүз депчи. Аны аткарбаганга болбойт. Эгер биз өзбектерди транзит өткөрбөй койсок, анда алар Өзбекстанды жаап койсо биз эч жака өтө албай калабыз. Ушундай маселе болот да. Жок, ал жагы бар. Ошондо жанагы дозолду бирдей иштетүү деген эле маселе болот да. Ошол дозолду бирдей иштетүүнү мисалы мен кааласаң былтыркын эле статистикасын берем. Ай сайын биздин перевозчиктер мындай жашнакай эле алып келген. Бул жерде мындай айтканда саботаж эле кылтат булар. Албай эле коюп атат да дозволдучу. Мынтип сүйлөшүп алдым, мына төртөөбүз келип сүйлөштүк. Ушул ККУнун дозволун албайбыз. Кымбат болсо дагы 2,5 миң сомго. Ошол эки дозволду иштетип иштейбиз деген эле маселеге келишти да. Мисалы башында айттым го, мисалы ошол ККУнун дозволун 5 миң сомго алып, Кашкардан Ташкентке барганда оңой да турабы? Анан Кытай менен Кыргызстан дозволун алып 2,5 миң сом менен Каратайга келип, анан Өзбекстан 3-чү өлкөнү алып туруп, дагы Ташкентке барганда 7,5 миң сом болуп кетип атабы дозволдун? Кайсынысы сен мен деле ошону 5 миң сомго алып эле бир эле кагазды алып эле таштасам болот эле? Болот эле да, турабы? Ошол маселе ошол жерде эле. Анда мен азыр эме менен жанагы ассоциациянын жана жетекчиси менен кайрадан эметип көрөт окшойм. Себеби мисалы мени ынандыргандары боюнча бул өтө жанагы биз өтө эле мындай утулган абалда турабыз да эми. Утулган абалда турбайбыз биз. Вот ошо Касымовка менен отурам. Ал айтып атат. Азыр бизде жанагы кандай десем, мен түшүнбөй атам азыр сиздердин позицияңыздар менен булардын позициясынчы. Отуруп эле алалы. Мен бияка отуралайм. Азыр сиз түшүндүрүп бериңчи азыр негизги эмеңизди, дооматыңызды. Биз угалы мындай, ачык эле. Хорошо. Азыр мындай да. 3 мамлекет. Өз мамлекеттин айдоочуларынын жумуш ордун сактап калуу максатында адмен бланка кылышат, уруксат кагаздарды алмаштырышат. Ооба. Анан кийин
3 mamleketten birдей рейс жасаш керек. Ошо мындайча адмен бланканы бирдей иштетиш керек. Анан кайсы бир мамлекеттики эртерээк түгөп калган болсо, экинчи мамлекеттин квотасы түгөгөнгө чейин алмашканга туура келбейт. Себеби ал бланка айдоочулардын жумуш ордун сактап калуучу бланка. Квота. Паритет деген бар. Паритетти кармаш керек. Эгерде бизде трехсторонный дозвол резервде турган болсо, башка кошуна мамлекеттер түгөтүп алган болсо, биздики түгөмөй сайын алны алмаштырганга же кол коюп печать басып бергенге биздин транспорт министрлигинин пока акысы жок. Мүмкүн эмес. Качан гана биздики түгөгөндөн кийин гана анан кийин теңдештирип гана алмаштырылат. Ошондо баардыгыбыз тең укуктуу болобуз кошуна мамлекеттер менен. Неме Надыр, мындай да азыр. Мен сага бир ассаламу алейкум. Мен сага бир неме айтып берейин, Нал биз Кытай менен эки тараптуу ташыйбыз, Ал өзүнчө тема. Туруп турсаң эми ал теманы мен билем ал теманы. Силерден кичине немерээк билсем керек. Мына Кытай менен азыр биз 62% жүктү көп ташып койдук. Кытайлар 37% ташыды да. Эми эртең Кытай жөнүндө сөз болбойт да. Надыр, мен сага мындай жөнүндө сөз мен сага мисал келтирип атам. Сен айтып атасың, пока тиги биздин бланка түгөнүп калды, Кытайдын бланкасы түгөнгүчө биздин перевозчиктер отуруш керек жөнүндө деп атасың, туурабы? Ооба. Эми эртең бизде бланка түгөнүп калса, биз Кытайлардан сурап алабыз да ал бланканы, туурабы? Бергиле биздин перевозчиктер неметип калды. Жылда эле ушундай болот атпайбы? Жок, азыркы күндө мындай да Казым эке, азыр почти теңдешип эле атабыз. Бардыгыча. Ооба, тең эле ташып атасыңар. Эгерде Кытай өзү ташый албай калса, анда Кытай өз макулдугу менен берет. Биз ташый албай калган жокпуз да. Эме? Трехсторонный боюнча. Надыр, мына да. Жетишерлүү бар да. Былтыр биз жасап бергенбиз бланктарды. Билесиң да, туурабы? Ооба. Былтыр биз председательби, секретарьбы биз болгонбуз да. Быйыл өзбек тарап. Дозволдорду даярдап, бизге Кытайга жөнөткөн өзбек тарап быйылчы. Аны билесиң да. Дозволдорду ошолор даярдайт. Туурабы? Алар Кытайга бизге сунуш менен чыкты. Ушунча дозвол даярдайлы берели деп. Бизде дозвол турган менен силер албай атпайсыңар ал дозволдучу? Азыр биз мындай да, Касым эке, сизге мындай эле айтайын. Ар бир айдоочу конкуренция боюнча өз жумуш ордун сактаганга аракет кылганга укугу бар да. Ооба. Бар. Биз ошол укугубуздан пайдаланып, Кыргызстандык ата мекендик айдоочулар жумуш ордун жоготпоо максатында ушул бизге ыңгайлуу дозвол менен жумуш алып барып атабыз. Эгерде бизге айла жок, иш третих жок болсо, анда трехсторонныйга биз такалып калсак иштетебиз аны. Жок, аны такалабыз, баары бир такалабыз. Эмне дегенде уже бизде эки тараптуу дозвол аяктап атат. Бирок биз аракет кылабыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп Кытай тарап менен алгангачы. Бирок бир аз убакыттын ичинде түгөнөйүн деген немеге кетип атат да. Ошондо айлабыз жок. Жанакы 3 тараптууну иштетебиз, Надыр. Былтыр деле билесиң да. Иштетебиз, азыр сентябрдын айларында уже иштетип баштасак болот. Ооба, былтыр Кытайлар менен. Анан сиздерди мен айтып аткан жерим Өзбекстанга неге трехсторонныйга согласие берип коюп атасыңар. Дагы 3-чү жолкусун. Надыр, ал перевозка баары бир, ал перевозка боло турган перевозка да. Мындай да, мына Түркияны алыңыз, мисалы, Истретикти, же болсо Литваны алыңыз. Алар атайын бизге дефицит жаратат. Себеби бизге муктаж эмеспиз. Алар бизге муктаж эмес. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө биз өзбек перевозкага дагы муктаж эмеспиз да. Жок, мындай Надыр. Турция менен маселе такыр түгөндү. Биз быйыл Истретик түгөн элек да.
Неге келбейт? Порожний деген бар, Бар, жөнүй деген бар. Быйыл 1000ден алмаштык. Азыр электронный дозвол, пермит менен алмашып атабыз. Турция менен такыр маселе жок. Дозвол турат. Мындай да. Бул бланканын максаты эмне билесиз өзүңүз? Ооба, билем. Максаты биздин жумуш ордубузду сактап калуу, ошону айтыңыз. Ооба, мен аны айтып эле атам. Анан эмнеге анда жумуш ордубузду сактап айтабыз? Жок, эмнеге сактап атасыңар? Перевозканы кылып атасыңар. 62% Кытай менен Кыргызстандын. Бизде мындан карап турмуз. Өзбекстанда 26 миң машина бар. Грузовой машина. 40 миллиондой халкы бар. Билем. Biz yük отправитель Кытай, получатель Өзбек. Biz 270 kilometrге гана эгетарбыз. Ошонун негизинде 2017 жылы биздин правительство барып, атайын бизге жипсиз байлап берди. Буларды трехсторонный менен соглашение кылгыла деп. Эмне үчүн ошо атайын правительство уюштуруп койгон нерсени биздин Минтранс мындай мыйзам чегинде алардын жолун тоспойлу, башка кылбайлы, каттасын. Только паритетти кармап алмаштырып, кыргыз айдоочулардын жумуш ордун сактап калууна эмне үчүн аракет кылбайбыз? Эмнеге ал убакта 17-жылы мен азыр эле мен түшүндүрүп бердим бул балдаргачы, журналисттергечи. Ал убакта Кытай только кошуна чектешкен гана мамлекеттер менен жүк ташууну баягындай макулдашылган болчу. Анда өзбектер менен макулдашуу жок болчу. Азыр Кытайлар Түркменистан менен, Азербайжан менен бүт бар жок өлкөлөр менен эки тараптуу келишим кылып, уже перевозканы бизден транзит жасаганга уже келип атат эми. Биз адан кайда качабыз? Асылака, сиз туура түшүнүп атасыз. Ошол жерде үч өлкөнүн келишими жөнүндө 17-жылы карап атпайбы? Биз трехсторонный соглашениябыз бар. Эгер трехсторонный соглашениябыз жок болгондо Түркменге окшоп бизден өтүп кете бермек. Транзитный менен. Неме? Адыр биздин трехсторонный соглашениябызда атайын койгон биздин өкмөт. Ал жерде мен сага причинасын айтып атам го. Кытай ошондо только чектеш гана мамлекеттер менен жүк ташуучу болчу. Чектеш эмес мамлекеттер менен жүк ташыбайт эле. Ошон үчүн бул үч тараптуу ташыйбыз деп соглашение түзүлүп атпайбы 17-жылы? 17-жылы айтып атам го. 17-жылы өзбектерди Кытай киргизчү эмес болчу. Азыр Кытай өзбектер менен да соглашение түзүп атат, Азербайжандар менен да соглашение түзүп атат, түркмөндөр менен соглашение түзүп атат. Анан биз эки тараптуу келишим боюнча, өзбектерди дагы, Азербайжандарды дагы, түркмендерди дагы транзит өткөргөнгө биз акыллуубуз. Эгер биз транзит өткөрбөй койсок, Надыр. Мына мен укугам, сизди түшүндүм мен. Кыргызстандыктардын айдоочулардын кызыкчылыгын ойлоп айткан болсок, онда трехсторонный соглашениени жок кыла дагы ар бир өлкө өзүнчө соглашение кылып бизден транзит жүрө берсин анда. Ошондойго өтүшүбүз керек. Жок, Надыр, биз менен кылбастан анда биз үч өлкөнүн кукуну жокко чыгарышыбыз керек анда. Жокко чыгарыш керек да Түркмөн менен Кытай каттап атат го. Кутта ошондой кылып каттай берсин анда Өзбекстан. Анда кыргызстандыктар жумуш орду жок калышы анык 100%. Эме, болуптур, Надыр, мейли биз максатында куку түзүлүп атат. Надыр, себеби Кыргызстан 270 километрге гана эгедар. Андан башка эчтекеге эгедар эмес. Надыр ака, азыр балким жана жүктүн баягы баасы жөнүндө сөз болуп атабы же? Жүктүн баасы мисалы өзбектер уксаңыз баягы 1 километрге мисалы Өзбекстандын КамАЗистери 2 сомго ташыса, сиздер деле 2 сомго эле ташыйсыздарбы? Же сиздердики 3 сом болуп? Алар 2 сомго ташыса, биз 1 сом 50 тиынга ташыйбыз. Анда сиздер жанагы эмени талашып эле алып кетишиңиздер керек беле дейм да. Эмени. Жок, бул жерде мынандай саясат бар. Сиздер туура түшүнгүлө. Ар бир транспорттук компаниялар Өзбекстандагы. Анан буяктагы сырьёлор заводдору менен жүк получательдер менен контракт түзүп, себеби алар местный, алар өздөрүнүкү получательдер. Контракт түзүп туруп, ход 2 сом болобу, 3 сом болобу өздөрүнүн ишкерине берип атат. Бүгүнкү күндө Өзбекстандын транспорттугу ушул жүк боюнча мындай айтканда биздин Минтрансқа чейин кол салып, айдоочулардын укугун коргоп атат. Мына кат жаза коюп атат правительствого. Биздин министрге чейин телефондорду чалып коркутканга чейин барып атат булар. Себеби алардыкы деле машинелер частный. Бирок
өз айдоочулардын жумушун камсыз кылыш үчүн ушундай согушуп аталат. А биздикилер андай колунда турган алтынды кармап тура албай атат. Ошол анан кийин ал жерде баа экинчи маселе ал. Жумуш орду биринчи маселе болуп атат. мына перевозка мына Кытайдан Өзбекстанга мына кыргыз перевозчиктер 39, өзбектер 41, эми 40 да 1%. Кытайлар 19% ташыйт. Болгон перевозка. Бул жерде мындай ким көп ташып кеткен деле жери жок. То есть азыр жылдын аягына чейин баягы ошондо 15 миңден болуп теңгелет деп атасызбы? Азыр мына 10 миң дазбол, 10 миң дазбол, 25-чи эгер Кытай бербесе 10 миң дазбол 25 сентябрга чейин түгөнөт уже. Түгөнөт. Биздикилер ал жерде жөнүндө отуруп калбайт да, Кытайдын дазболу келбей калыптыр деп. То есть 10 миңдин ичинен кийинки берилген 5 миң түгөнөбү ошондо? Ооба, 10 миңдин ичинде түгөнөт. Азыр айтып атпайбы, 3-чү айланпага кетип калды депчи. Азыр мына экинчи биз Кытайлар менен 21 августта чогултмакпыз, сүйлөшмөкпүз БКС мененчи. Алар бизге отказ берип койду. Мына кийин мындай биздин жумушубуз чыгып калды деген сыяктуу кийинчерээк жолугалы депчи. А биз ошого неметип атканбыз, мындай эсеп кылып атканбыз да, эгер августтун 20-ларында жолуксак, да 25 миңди алмаштырсак, биз ушу декабрдын башына барып калабыз депчи. Азыр Кытайдын дазболу мен айттым го, 2 сентябрда түгөнөт. Мына жазып койдум. 9 күнгө жетет, 2 сентябрда түгөнөт деп жазып атам. То есть Кытай бизге берген дазол. Бизге берген дазбол түгөнөт уже. Эгер мен бар жогун неметип, эгер бар жогун топтоп келсем, мисалы нарындан алып, бул жактан алып бирдей бөлүштүрсөм, анда 15 сентябрга чейин жетет. Анда бар жогуздук түгөнөт. Анда Эркештамда токтойт, Торукартта токтойт да. Ошого мен эсебим боюнча ушу 25 сентябрга жеткирейин, жана дазболду иштетебиз деген менде эсеп бар. 25 сентябрга чейин Торукартта иштейт штатный режимде, и Эркештамда биздин перевозчиктер иштейт деген. Ага чейин биз Кытайлар менен аракеттенип, да 25 миң дазболду алып алсак, ошол бизге утуш болот эле да. А Кытайлар, мисалы Кытайлар мына Кытай Кыргызстан менен мына 37% Касымбек 37% неметип атат. Касымбек, Кытайдын дазболу жөнүндө проблема кылбай койсок деле болот. Кандай кылбай койсок болот? Касымбек, так. Üçüncü ülkeden üçüncü ülkeye degen Özbekistan'dan transportçiler, feribotçileri ne için emege Erkistan arkalı ötüp atdı? Düşünmedim. Üçüncü ülkeye degen трех странный dazol menen Erkistan'dan ötüp attı. Üçüncü ülkeden öyle baya bir bettim menen. Кандай үчүнчү өлкөгө деген дазбол менен Каратайдан алып чыгып кетип атат. Силер деле Каратайдан алып чыгып кетиптсиңар. Ооба, алып кетти аз, бирок факты бар да. Эркистандан коюп берген 5 машинаны өткөрүп берген факты бар. Эми мындай да, Надыр бар жогун эле Минтранска үй бербе деп. Былтыр биз өзүң билесиң, майда транспорт көзөмөлдү, транспорттун контролду биз таможняга өткөрүп бергенбиз. Биз ал жерде мындай айтканда Алар өткөргөндө мындай деди да, Минтранс бизге телефон аркылуу уруксат берди деди. Мындай да, неме Надыр, биз полномочиябызды бир органга өткөрүп берсек, ал ошол орган жооп берип, ошол органдан сурайт да, биз бир нерсебизди өткөрүп берип эле кайтып, биз аны командовать эте албайбыз андай нерселерди. Ал таможнянын полномочиясы мына былтыр майда өткөрүп бергенбиз. Ал ошол мен түшүндүм. Касымбек, түшүндүм. Болду. Аягын таможняның өзү менен сүйлөшүп өткөнбүз да. Болду. Анан Касымбек, мына трехстранный санын көбөйтө берейли. Бирок паритетти кармап бергиле. Ушул эле нерсе. Мындай да, Надыр. Үч тараптуу деп эле сүйлөңчү, эми трехстранный дей бербей. Өзү ККУ деп коебуз. Кыргызстан, Кытай. Санын көбөйтпөсөңүз жакшы болот. Үч тараптын эме паритетти кармап бериңиз. Санын мисалы мына өзү соглашениеде 500 эле. Бирок 5000ден алмашып атабыз. Туурабы? Себеби айткан заманына жараша. Надыр, былтыр 24-жылычы ККУнун дазболу болбогондочу биздин перевозчиктер туруп калмак. Сен аны деле жакшы билесиң. Мына сентябрдын башында эгер биз Кытайлар менен сүйлөшүүлөр созулуп кетсе, биздин перевозчиктер туруп калат. Сен мындай неметсең?
Жоқ, мына Қасым әке, сіз білесіз, біз атайын Өзбекстан менен талашып, Қаратайдан өлкөдөн үчүнчү өлкөгө дегенди Өзбекстанды админ кылып, объемун көбөйтүп алганбыз, атайын. Өзүңүз билесиз да бул спорту. Акыры анан өзбекстандыктар биздин мыйзамга баш ийип, алмашып, азыр бүгүнкү күндө биз үчүнчү өлкөдөн үчүнчү өлкөгө деген дозолдон муктаж эмеспиз. Себеби ошол күнгө чейин үчүнчү өлкөдөн үчүнчү өлкөгө деген дозолго муктаж болуп келгенбиз. Бак Каратайды мыйзамдаштыргандан кийин, анан кийин муктаж эмес болуп көп келди. Бизде ошол бир рычаг пайда болду да. буга чейин ал силер Каратайдан дозолу жок эле ташып келгенсиңер го. Өзбектер деле Ал дозолу ошондо жок. мыйзамсыз болуп турган. Силер деле дозолу жок эле ташып аны өзбектер биринчи баштады. Товар үчүнчү өлкөдөн келатат. Анда товар бул ушундай термин менен жүрөт да. Үчүнчү өлкөдөн үчүгө бул өзбектин же Кытайдын жүгү деп айтылбайт. Ошондо үчүнчү өлкө дегенден кийин, ошону мыйзамдаштырып койгондон кийин биз мына үчүнчү өлкөгө деген дозолдон муктажсыз калып, азыр бүгүнкү күндө Европадан, Россиядан, Түркиядан мына бизден ташыган айдоочуларга аябай чоң жол ачылды да. Мына объем көбөйдү. Биз анан ошол рычагыбызды пайдаланып, үч өлкөлүү дозолду паритеттин негизинде бизге бир рычаг пайда болду дагы. Ошонун негизинде биз өзүбүздүн айдоочуларды, мен сизге ачык эле айтайын, 60-70% жумуш менен камсыз кылып койсок болот да. Эми Надыр, сен кандай деп айтып атканыңды мен мынау жакшы неметпей атам да, эмнени айтайын дегениңичи. Азыр мисалы Өзбекстан менен үчүнчү өлкөдөн дозбол, мен сага маалымат үчүн айтып коеюн. Чексиз. 24.258 дозбол бердик силергечи. Ооба. Азыр бизде Өзбекстандан үчүнчү өлкөгө 28.000 дозбол алмашканбыз. Будан мындай айтканда где-то бир 4.000ге жакын дозбол бар. Азыр биз Өзбекстан менен электронный дозбол алмашып атабыз. Кудай кааласа оңой бекен электронный дозбол менен иштеп атасыңарбы? Ооба, оңой экен, жакшы экен. Турция менен киргиздик, Азербайжан менен киргиздик, Кудай кааласа мына Кытай менен киргизебиз деп иштеп атабыз, Казакстан менен киргизебиз. Ушул биз айдоочулардын ыңгайын келтирели деп мына заявкаларды неме электронный кылып койдук. Бүт бар жок деле жасап атабыз. Мына лицензияны бергенди электронный заявка менен берип атабыз уже. Эми ыңгайга келтирип эле алдын жетишинче ишибизди кылып эле атабыз, Надыр. Эгерде силер бул ишти көрбөсөңөр, анда мен билбейм анда. Мынаудан биз сентябрга чейин биз паритетти кичине өзүбүздүн лимитти сактайлы деп аракет кылдык да, Касым эке. Ошонун результатын кылдык, мына болду. Мына биз ошондо азыр жумушубуз менен нормальный камсыз болдук да, өзүбүз кылдык результат мененчи. Надыр. Мына үч өлкөнүкүн албай. Надыр. Мына эми сентябрдан баштап ала баштайбыз. Аласың, потому что Кытайдын дозолу түгөнүп калса, айлап жок аласың. Болбойбу? Куту ушундай кылып паритетти кармап берсеңер болбойбу? Паритеттеми соглашениянын негизинде Касым эке, соглашениянын негизинде паритетти кармашыбыз керек да. Ооба, эмдиги жылы бул ККУнун дозболун жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген дозболду эми Кытайлар чыгарат эмдиги жылы. Анан алар менен да сүйлөшөбүз. Кыргызстан соглашение берип печать басып бериш керек го. Печать баспайт, неме мындай да, Надыр, сен деле жакшы билесиң да, былтыр биз печать баспай, саспай эле типографиядан заказ берип эле, мисалы 15.000 заказ берип, 5.000 Өзбекстанга, 5.000 Кытайга, 5.000 өзүбүз алып калып эле былтыр жасап жүрдүк го. Эми Кудай кааласа Өзбекстан менен Ал эки өлкөнүкү. Жок, үчүнчү өлкөнүкү соглашениеде көрсөтүп турат. Мындай, үч өлкөдөн мөөрлөрүн басып, мындай да, неме? Коюп, жоопкерчиликти орган мойнуна алсын деп турат. Жок, ал жерде мындай да. Эки тараптуу дозболду ар ким өзү даярдайт дагы алмашат. А мына үч тараптуу дозболдо келишимде мындай жазылып калган да, бир жылы Кыргызстан даярдайт, эки өлкөгө берет, эмдиги жылы Өзбекстан даярдайт, эки өлкөгө берет, Кытай даярдайт, ушундай да тегеренип келе берет анычы. Бир жылда бир эле өлкө жасайт, ар ким жасабайт. Сиз ККУну караңыз да. Үч өлкөнүн печаты, зеленый печать турат экен. Ал печатты типографиядан эле зеленый печать болуп чыгат, ал цветной болуп элечи. Ошону аны эч ким баспайт аны. Ал өзү келишимде бекитилген, ал бланктын формасы бекитилген, Надыр.
Аны Gelişinde ben okuvatam. 3 өлkө деп атат. Макулдугу менен деп атат. Атайын мөөрүн деп атат. Жана колу коюп берсин деп атат. Gelişinde. Эми ар бир мисалы мындай болот да, анда 15.000 бланканы даярдаш керек дагы, 15.000 бланкты биз Кытайга жөнөтүшүбүз керек. 15.000 бланка ар бирине Кытай кол коюп печатпаш керек. Анан ал келиш керек, анан биз Өзбекстанга жөнөтүш керек. Өзбекстан ар бир бланкага кол коюп печатпаш керек. Ошондо канча убакыт кетет? Надыр ойлосоң, азыр биз электронный коюп атабыз го уже. Эч ким менен алмашпай эле жөн эле системадан эле алмашып коюп эле берип атабыз го. Эми Бирок онда канча онда андай болсо паритетти кандай кармайсыз анда? Паритетти- Өзбекстан каалагандай чыгарып берип койсо. жок, каалагандай чыгарбайт Өзбекстан. Өзбекстанга Согласие алат да сиздерден. алат, обязательно алат. болуптур. Обязательно алат. Надыр, биз деле карап турабыз. Мен күнүгө алам. Мына күнүн алып, өзүм компьютерге киргизем. Канчадан берип атат мына. Нарын канча берип атат, чүй канча берип атат, ысыкөл канча берип атат, ош канча берип атат. Мен күнүнө WhatsApp'тан алам мына отчетумчу. Мен күнүгө анализ кылам, канчага жетет эсептейм. Биздин ишибиз ошол силердин ишиңер токтоп калбасын, убагында жазылып алсын деген биздин аракетибиз ошол. Же туура эмеспи? Сизге информация катары айтып коеюн, сизге мына оштун жетекчилери туура эмес жеткирип атса керек. Билбейм. Бизде 5000 кыргызстандык айдоочу Эркештан направлениене менен жумуш ордун камсыз кылып атат. Ал бүт Россияга кетип калган мигранттар кайтып келди. Алай району, Чоң Алай району, Тоолу райондун адамдары бүт баары келип жумуш менен камсыз болду. Бүгүнкү президенттин саясатындай кетип атабыз. Президенттин саясаты аябай жакшы болуп атат. Президент ойлогондой иш кетип атат азырча. Анан ошончо 5000 айдоочу Өзбекстан менен Кытайдан ташылуучу жол кирени Кыргызстандын ичине оборотко түшүрүп атат акчаны. Ар бир шопурдан мунун мигранттардан акча келсе сүйүнчү элек. Азыр ар бир айдоочудан $1000, $2000 Кыргызстандын ичинде оборот болуп атат. Бул Кыргызстандын өнүгүшүнө өтө чоң салым. Анан жумушторду бала чакасын багып, талаалап, балдарын жетим калтырбай, бул жерде жумуш менен камсыз болуп атат. Эгерде биз ушуга катык турбасак, Касым эке, паритеттерди карап, кыргыз айдоочулардын укугун жакшы жакшыртып этпесек, бизден дагы жумуш ордунан айрылат, дагы көбү кредиттерин төлөй албай, банктын астында мушташ, талаш, банктын карыз үйлөрүн алдыраткандар болуп, көбү талаалап кетет. Ооба, Надыр. Азыр 80% кредит менен алган машинени. Билем, аны билем. Биз деле Надыр, биз деле аракет кылып атабыз. Мисалы, Кытайлар менен күнүгө байланышка чыкканга аракет кылып атабыз. Өзбектер менен почти күнүгө эле сүйлөшөбүз, мындай тигиндей депчи. Бүт өлкөлөр менен эле сүйлөшүп, ушул биздин кыргыз автоташуучуларга мындай ыңгайлуу шарттарды түзүп бергенге биз деле күнү түн аракет кылабыз. Күнү түн. Адмен бланканы контролдоп берсеңиз, Обязательно контролдоп беребиз. Биз калган жакта Минтрансқа эч кандай жалып жок. Жок, болду. Биздин паритетти карап жумуш ордубузду сактап бергиле. Кудай кааласа ушундай будан да жакшы иштеп, будан да жакшы шарттарды түзүп бергенге аракет кылабыз. Биздин ошол эле немебиз деле ошол кыргыздын автоташуучулары мындай ыңгайлуу шартта иштесин деп эле ошол силердин эле талабыңарды талашып жүрөбүз. Рахмат Касым эке, рахмат. Просто кечээки адмен бланка туура эмес болуп калды. Эми мына айтам го, 2-сентябрда түгөнсө, 20-сентябрга чейин ошо адмен бланканы силер алган бланканы иштетесиңер. Мына мен баягы Алла Таалага неметейин, Кудай кааласа иштелип кетет ошол бланкаларчы. Болду, Надыр эке. Болду. Макул. Макул, рахмат чоң. Макул. Түшүндүрө алды окшойт, а? Сен түшүндүңбү мен айткандарды? Мен эми азыр жанагы жери калып атпайбы? Не жери? Кандай десем, азыр ошо үч тараптуу макулдашуунун негизинде Алынган бланка. азыр ошол 15.000 бланка чыкты дейли. 5.000ден үчөөбүзгө бөлүп берилди. Мисалы. Биринчи айланпасы бүттү. Экинчи айланпасы азыр берилген, бирок Кыргызстандыкы азыр экинчи айланпасы толук иштелип бите элек экен. Ооба, бизде турат ал бланкалар. Анан бирок ошол эле учурда Өзбекстан аны дагы үчүнчү айланпаны иштетип баштаптыр.
То есть ошондо азыр эми сентябрдын 20-сы болуп калдыбы? Сентябрдын 20-ларында деп атасызбы? Ал ошо бир айдын ичинде азыр Өзбекстандагы бүтүп, анан биздики иштеп баштайбы ошондо? Биздеги баягы ашып турган 4 бланка. Мен кече айттым да буларгачы. Буларга кече мен эсептеп туруп айттым да, мына нарында канча бланка бар, 26-күнгө жетет деп атам, сентябрдын 24-үнө чейин жетет деп эсептеп атам. Эгер средний мына 130дан бергенде. ККУнун баланы. Жок, бул эки тараптуу бланка ал. Жок, ККУну коюш. Мен аны ошо ККУга келем да. Нарын эсептедим, мына чүйдү эсептедим, мынанча бланк. Мына уже бунун бланкасы түгөнүп атат. Мына бланка беришим керек деп атам, Ыс көлдү айтып атам. Анан Ошко келип айтып атам да. Мына Ош ошол 26 күнгө, мына сентябрдын 24-үнө чейин 26 күн калганда мен ошо мурдагы эсептегендечи. 10.140 бланк керек деп атам да. Азыр 2243 бланкасы бар деп атам да. Дагы 7897 бланк керек деп атам ошкочу. 2243 бланка 6 күндө түгөнөт деп атам. Азыр мына Астатаг 6 күндө түгөнөт дедим. Бул бланк 2 сентябрга чейин жетет деп атам. Эсептеп атам күндүчү. Анан бул 2 сентябрда түгөнүп калса, мен жанакы калган ККУнун дозволун ушул Ош иштетет деп атам. Ош иштетип, мына 24 сентябрга чейин жеткирет деп атам да. Ошондо бизде бланка тегиз түгөнөт. Анан ага чейин биз Кытайлар менен эптеп сүйлөшүп, 25 бланканы алганга аракет кылып алып дагы беребиз таркатабыз. Ошо жылдын аягына чейин. Аягына чейин деле ошол деле декабрга чейин жетет. Мына биз мына кара. Дурус былтыр, мына былтыр мына. Бланка ошол былтыр 70.000 бланка алмашканбыз да. Жок, былтыр 90.000 алмашканбыз. 90.000ден жетпей калып мына кара 2025 жылга берилген 2058 уруксат бланкасы иштетилген деп атам 24-жылы. Биз жетпей калып Кытайлар менен дагы сүйлөштүк. Мына эртең жаңы жылда жей турган оокатыбызды азыр эле жеп туралы биз. Мына 2000 бланканы иштеп тура алсак макул деди аларчы. Ошонун эсебинде мынаны иштеттик. Биз 23-жылы, 24-жылдын бланкасын иштеткенбиз. Потому что перевозканы биз көп кылабыз. Кытайлар аз эле кылат. Ошон үчүн биз Кытайлар мындай неметпейт да. Баягы бизге бланк бергенге кызыктар эмес алар. Аларда бланк бар да. Алар эгер баягысы жаман ниетин алып койсо, бизге бланк бербесе, биздин перевозчиктер токтоп калат дагы, Кытайлар эле ташый берет. Жок, бир жагы, бирок экинчи жагынан Кытайлар баягы өзүнүн товарын сатканга дагы кайсы бирден келе кызыкчылыгы бар да. Ошонун негизинде алар макул эми сен эми товарды чыгарып атасың, биз алып атабыз. Эми жок дегенде ушуну өзүбүз ташыйлы, эми жүктү дагы берип, ташыганды да өзүң кылып, анда биз жөн эле баягы потребительге айлантып койбо да деп айтып атасыздарбы дейм да. Мындай да, дурус. Кытай чоң мамлекет экен да. Эми биз Кытайдын жанында бир эле тамчы кичинекей мамлекет. Эми ал менен тең ата сүйлөшүп дагы баягы эми бирөөдөн бирдекени сурасаң эле айтасың, суранасың да эмичи. Үйүңдө эле бир нерсе жок болсо кошунасың карасаң суранасың деп берип койчу депчи. Анан мына перевозканын айтып атам го, мына Кытайдан Кыргызстанда перевозканын эгер 100% болсо, мына 62%-ын кыргыздар жасайт. 37%-и Кытайлар жасайт. Мисалы 100 бланкадан алмашсак дагы Кытайлар 37-ин эле иштетип, биз 62-ин иштетип, буларда запас бар деген сөз да. 95 бланканын булар 37% иштетти, биз уже түгөтөйүн деп калдык. Кытай деле надыр айтканда айтып койсо болот, туруптур кыргыз, мен өзүм ташып алайын багы бланкалар менен. Ана мен сага берем десе, биз деле отура бермекпиз. Ошон үчүн биз сүйлөшүп, саясатты алып барып Минтранс. Ушинтип анан кыргыздардын немесин, биздин перевозчиктердин немесин коргоп атабыз да, дурус. Түшүндүм. Рахмат. Ийгилик.